биздин негизи өзүбүздүн коомдогу жаштарыбыз чындыгында бир нерсе менен алек болгонго муктаж да. Мен ошону түшүндүм. IT'де өтүп атат деп коелук. Же болбосо IT'де бир башкаруу деген бир бөлүм бар. Азыр университетте IT'де башкаруу деген бөлүм бар да. Бирок 4 жыл бою IT команда кандай иштейт экенин көрбөй, ушул бөлүмдө бүтүп кеткендер бар да. Биз бөлүмүбүз, биздин айлыгыбыз иштеген жокпуз да, пандемияда үйдө жатабыз, бирок айлыгыбыз түшүп атат да. Караңгы бир токойго түшүп калгандай эле балдар каяка барам болуп калат да. Дальше каяка барам, эмне кылам болуп калат. Мен мына 11-ди бүтүп атам, 9-ду бүтүп атам. Мен окууга тапшырышым керекпи же тапшырбай эле коюшум керекпи депчи. Бияктагы компанияга стажировкага киргенге университет берген билим менен кире албайсың. Мисалы үчүн мен мынтип айтат да, диванга жат, пультту карма. Пультту карма, мен баарын унут депчи. Үйгө биз эс алганы барабыз да. Баягы өзүн көрсөтүп, англисче билген же орусча билгендерди ушу эң бир жагы СНГга, андан ары Европага же Америкада мүмкүнчүлүктөр чыкса, ал жакка дагы мындай орунуштурууга жардам берген аракет кылабыз. Ушул нерсеге дагы максат алып атабыз. Анан 2000-3000 долларга иштеп аткан балдар бар да. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин бүгүнкү IT жана башка өзүбүздүн ушу IT жаатында кылып аткан иштерибизди талкуулап, ушул жөнүндө маалымат берүү Чолпонбек мырза менен дагы маек куруп, бул Чолпонбек мырза Кыргызстандагы IT жаатында уже 10 жылдан ашык иштеп келет. Эми өзүңүз бир аз тааныштыра кетсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Чолпонбек. Фамилиям Эсенбек уулу. Университетти бүтүргөндөн кийин эле ушул тармакта IT компанияларда жана башка банктарда, Кыргызстандагы телеком компанияларда иштеп көрдүк. Анан акыркы 2 жылдан бери өзүмдүн Кайтек IT компаниясын негиздеп, анан ошол Кайтек IT компаниясында ITге жаңы келген жаштар үчүн аларга жардам берүү максатында бир канча программаларды, проекттерди кылып келатабыз. Кыскача ушундай. Жакшы. Биз ошол жана айтып кеткендей Edubot деген компания түптөп, ал компанияда өзүбүз дагы продуктларды жасап, анан биз өзү бул стажировканы бир аз убакыт мурда баштаганбыз, бирок бир аз пауза кылып, өз баягы башка иштерди ачып калгандыктан эми Чолпонбек мырза дагы бул жаатта иштеп келаткан, анан чогуу күчтү бириктирип, бир жакшы иштерди кылалы деп аттанып жатабыз. Эми сизге бир мындай суроо бере кетейин. Сиз азыр мындай ушул стажировкага макул болгонуңуздун дагы бир аз мындай түшүндүрө кетсеңиз, анан кандай эмне себептен иштегенге мындай макулдук бердиңиз? Эми бул суроого жооп берүүдөн мурун бул негизи эмне үчүн жаштарга стажировка керек, эмне үчүн ошо стажировка кылайын, балдардын практикасын өнүктүрөйүн деп ушул компанияны ачканым тууралуу бир аз 1-2 ооз сөз айткым келип турат. Негизи акыркы ошо пандемиядан кийин 2021-жылдан баштап ошол учурда Байтүшүм деген компания, бул жакта Байтүшүм банкында IT директор эмесине жеткем да, деңгээлинечи, IT директор позициясында иштедим. Анан IT директор позициясында мага көптөгөн жаштар баягы стажировка кылганга суранып келет эле да. Анан анткени баягы мен ошол эле учурда университетте сабак берген үчүн студенттерим, анан негизи эле ITге кирип аткан жаштарды баягы издесе эле менин контактларымды беришип, ошол жака барсаң стажировка кылсаң болот, банктан стажировка кылсаң болот деп чындыгында көп жаштар мага стажировкага келип атышты да. Анан менде ушундай мүмкүнчүлүк пайда болуп калды. Мен командама алып, бекер эле аларга да акча төлөбөй, бизге деле акча төлөбөйт, просто баягы балдарга ошол банктын ичиндеги проекттин негизинде бир стажировка кылдырып көрөлү деп бир канча балдарды стажировкага алып көрдүк да. Анан ошо 3 жылдын ичинде мен бир нерсени байкадым. Кайсыл айтканда ким болбосун IT тармагында окуп жаткан, мисалы университетте болсун, же болбосо курсту бүткөн болсун, практикада аябай жакшы аракет кылса, көптөгөн ийгиликтерди көрсөтсө болот экенин түшүндүм да ошо 3 жылда. Мага 10 чакты киши келген болсо, 10 чактын балким 5-6сы ийгиликтүү, аябай ийгиликтүү программисттер, ийгиликтүү бизнес аналитиктер, проект менеджерлер болуп чыгып келишти да 2 жылдын ичинде. Анан ошондо өзүмө мындай суроо бердим да, биз муну баягы системдүү түрдө
өзүнчө компания ачып ушуга көңүл буруп, мисалы үчүнчү биз эми баягы банкта иштеп атканда эми максимум канча киши ала алабыз? Мисалы 4-5 бир бөлүмгө, анткени банктын ресурстары да жетпейт да, ага рабочий баягы жумуш орун бериш керек, компьютерин толуктап бериш керек, анан ал кирип чыкты, регистрация болуш керек. Банкта бул бюрократия чындыгында оор да. Анан менин оюма келген биринчи эле маселе эмнеге өзүнчө бир офис алып эле компания катары ачып, анан ушул банкта болуп аткан проекттерди өзүбүз кылып атабыз да нолдончу. Ошол эле проекттерди эмнеге биз мындай баягы имитация кыла албайбыз, отуруп алып ошол нерсени нолдон баштап. Макул баягы клиент үчүн иштебей эле койсун, бирок биз ушул нерсени өзүбүз деле жасап көрбөйлү, бирок балдар үчүн депчи. Балдар келип үйрөнсүн, бизге акча төлөсүн. Ал жерден биз да акча табалы, балдар дагы үйрөнүп ошол стажировкага кетсин деген максатта анан банктан чыгып, жумушту таштап, анан ошол стажировка компания ачкам да, Кайтектечи. Анан бир жыл ошол Кайтекте иштеп, бир жылда чындыгында оор күндөр өттү, балдар дагы келишти, аябай көптөгөн баягы башында мен ойлоп аткан идеялар, мен ойлоп аткан ойлор такыр андай болуп чыккан жок да, көп нерсе. Тура баягы базовый алганда баягы стажировка кылдырсаң, практика кылдырсаң, көбү өсөт экен дагы, иштейт экен деген нерсе туура экен. Бирок анын жанында балким 10, балким 20 кыйынчылык бар экенин башында көрө алган эмеспиз да. Ожидание реальность. Ооба, ошончо аябай көп кыйынчылыктар болду. Анан бир жылдын ичинде Кудай буйрса мына 56-чы акыркы мындайча айтканда студентибизди жумушка орноштуруп, анан компаниянын именно ошол тармагын жапканга туура келди. Анан сиздин сурооңузга кайта турган болсок, эмнеге ошо сунушту кабыл алып, жаштарга баягы жардам көрсөткөнгө макул болдуңуз деген суроого мен түшүндүм. Биринчи эле менин баягы жашоодогу принциптердин бирөөсү биздин негизи өзүбүздүн коомдогу жаштарыбыз чындыгында бир нерсе менен алек болгонго муктаж да. Мен ошону түшүндүм да. Анан биз буга кантип салым кошо алабыз? Эми биз агартуучу эмеспиз. Биз мугалим эмеспиз. Биз эми айтишник болгон үчүн баягы бир нерсе кылып бизде коомдогу адамдардын, жаштарыбыздын аң сезимин эптеп бир нерсе көтөргөнгө аракетти кылуу деген мен бир ушундай принцип болгон үчүн бул тууралуу азыр кененирээк дагы токтолуп айтып берем. Эмне үчүн ошондой ойго келдим? Анан кандай мисал үчүн мисалдар менен түшүндүрүп берем, бирок мен ошондой принцип болгон үчүн ошого макул болдум да. Бизде жаштар азыр менторство, бир жол көрсөтүүгө муктаж. Ооба, жол көрсөтүүгө муктаж деп ойлоп атам. Анткени мунун бир чоң мындайча себебин неден түшүндүм. Жакын эле арада өзүңөр эстесеңер керек, бизде жана пакистанецтер менен индустардын ортосунда аябай чоң жаңжал чыккан да. Анан ошондо чындыгында кыргыз биз негизи өзүбүздүн жаш балдар кийин мына статистикадан чыгарып отурушат, башка Азаттык, мисалы Марал, ошол жакта жүргөн, жаңжалда жүргөн балдардын орточо жашы 18-16 жаштан баштап 21 жашка чейинки балдар да. Анан ал жердеги балдардан мындай сурамжылоо кылды да. Ошол баягы көчөдө 3 күн 3 түн мындай чыкканда жаңжал болду да. 3 күн 3 түн жүргөн балдардан сурамжылоо кылды. Эмне үчүн жүрөсүң, баягы эмне үчүн пакистанецтерди жаман көрүп атасың, же индустарды жаман көрүп атасың дегенде, эми дээрлик 80% түшүнгөн жок да. Эмне үчүн көчөгө чыгып, эмне үчүн баягы пакистанецтердин же болбосо Индиядан келген биздин мындай айтканда жарандардын ошо жаткан общежитияларына кирип, аларды токмоктоп, алардын болгон буюмдарын алышып, мисалы үчүнчү. Анан ошондо байкадым, ошол так ошол учурда менде ошол учурда бир 50-55 чакты киши стажировка кылып чыккан да. Анан мен ошондо эмнени түшүндүм? Эми 55 киши эгерде курсту бүтпөгөндө, курстан чыгып бизге келбегенде, алар эми биз билебиз да, бизге келген адамдар көбүнчө ОРТсын тапшыра албай калгандар. Муну баягы моюнга алыш керек да. Азыр биздин мындай айтканда буга чейинки иштеп келген контингентибиз эмне болуп атат? IT курска келгендер, булар ITни тандадым, университетке барбай калдым, же болбосо колледжди мындай айтканда таштап салдым. Ушул тармактан келгендер, мындайча айтканда менин ITден башка жолум жок дегендер келип атат да. Анан менин ошол убактагы мындай айтканда орусча айтканда клиентура деп коет го. Мен 55 кишим болсо, 55тин 90% биздин компанияда стажировка кылгандан башка жумуш жок болчу.
Анан бизге келгенде мен даже шылдыңдап балдарга мынтип күлчүмүн да, үйдө тиги үйгө конок чакырып калса, анан тиги үйдө көбүрөөк жумуш болуп калса деле бияка келе бересиңерби депчи. Анткени күн түн баягы дем алыш болгондо деле келип алып отуруп алып иштеп атышкан. Анан то есть мен айтайын дегеним, биздикинен башка алектене турган маселе жок болчу да. Анан мен эмнени түшүндүм, эгерде биз болбогондо булар эмне кылмак? Эми көчөдө басат. 55 адам. 55 адамга болбосо дагы бир 40 адамга көп болмок да. Алар жөн эле баягы жүрүп карап келели демек да жок дегендечи. Эми көчөдө эмне болуп атат депчи. Мен мисалы үчүн 2005-2010 жылкы окуяларга баягы токтолгум келген жок. Ал эми аны элдин баары билет да, кандай болгон, баягы тиги магазиндерди кантип тоношкон, магазиндердеги ошол жердеги орточо элдин орточо баягы ошол убактагы чыккан элдин орточо жашы азыркы жаштарга караганда жашы өйдө болгон. Анализдеп карагандачы, мындайча айтканда 30тан өйдөнгө адамдар чыккан көчөгө. Анан бирок акыркы окуяны байкасаңыздар 16 жаштан 21 жашка чейин деп атат да. Бул эмне деген сөз? Бул жаштардын мындайча айтканда көбү, биз азыр менин оюмча могул темага да токтолушубуз керек да. Жаштардын көбү бизде мурун мындай түшүнүк бар эмес беле? Мектепти бүтүп келсек, кой, университетке тапшырыш керек дегенчи. Университетке тапшыра, мен эстейм, университетке тапшырып өтпөй калсаң, классташтарыңан уялчу дегендей бир түшүнүктөр бар болчу да. Бирок азыр андай түшүнүк таптакыр жок уже. Азыр башка жака жок. Азыр университет керекпи, кереги жокпу, колледж керекпи, кереги жокпу деген маселелер көтөрүлүп атат да. Эң көп Кыргызстанда байкасаңыздар, мисалы, жылына канча киши бүтөт, канча киши тапшырат. Муну эми бул статистика адамдын саны өсүшү менен бул деле өсөт туура, бирок акыркы жылдары мектепти бүтүп университетке тапшырбай койгон адамдардын саны көп. Анан ошолор каяка барат? Эми өзүбүз деле мындай өзүбүзгө суроо берип коелу да, Россияга кетиши мүмкүн. Мисалы да, Россияга кете албаса, биякта жүрүшү мүмкүн. Биякта жүрсө, ооба, аякта дагы кыйын болот. А биякта жүрсө эмне менен алек болот? Бекерде конуштуулук көйөт. Ошол сыяктуу да, мисалы үчүн көчөгө чыгат, көчө таптайт деген сыяктуу. Анан менин эң негизги биринчи максатым, мындай принцип ошол болчу да. Мен деле подкасттардын бирөөсүнөн уккам, биз бир жеринен болбосо дагы учунан кармап, мисалы бир кишини үйрөтсөк, бир киши барып 3 кишини үйрөтсө, 3 киши барып дагы 3 кишини үйрөтсө, 10 жылдан кийин биз балким 100 кишинин аң сезиминин балким баягы өзгөрүшүнө себепкер болгон болобуз депчи. Ошол жагынан караганда мен ошентип алгам негизи. Ошон үчүн макул болдум да. Сиз чынында мен баягы бул нерсеге көз карашым башка жактан да караганга мындай мага азыр мындай ойлондуруп койдуңуз да. Анткени менин мисалы үчүн баштаган себебим мындай болгон да. Мен өзүм баягы жана айтып кеткендей, Америкадагы Apple башка компанияда иштегенде, ошо жаңы киргенде мындай нерсени байкагам да. Баягы мен өзүм да курсту бүтүп анан киргем да. Ортодо бир мындай боштукту байкагам да. Анткени окуган башка, ал эми реалдуу иштеген башка, такыр башка нерсе. Ошол менин баягы баштаган башына себеби ошол окуп бүткөндөн кийин алар барып ушу компанияга кирип калса дагы жумушка, бирок ал жерде 1-2 ай мындай аңырап, ал эмне кылыш керек, каягы эмне деп жүрбөй, же коркуп ал жерде баягы кодду туура эмес жазып алып, бир нерсе бомба жаргандай болуп кетпесин деген баягы сезимдер болот да адамдардачы. Ошол нерсе болбой баягы барганда эле мындай кирип, анан оңой көнүшүп иштеп кетсе деген мындай ой менен дагы ушул ишти баштагам да. Анан баягы өзүм дагы тиги жактан жамчы үйрөнүп келген ошол мындай тажрыйбамды дагы бөлүшө алсам ошол жол менен депчи. Анан сиз азыр айтып атсаңыз, демек бул жерде андан дагы бир чоң жумуш бар экенин мындай сезип атам да. Жок, маселенин түпкүрү ошол болчу. Эми бирок мисалы IT жагына келе турган болсок, сиз айткан көйгөйлөр Кыргызстан үчүн өтө актуалдуу эмес. Мисалы мен Американ компанияларында да иштедим. Американ компанияларында мен билем, процесстер иштейт. Киргенде, мисалы үчүн сага эч ким сенин колуңду кармап алып, 1 жума, 2 жума сен менен баягы үйрөтүп, сеничи баягы көндүрүп жүрө турган иштер жок. Сага мисалы үчүн бир документацияга бир ссылка берип коет дагы. Ошонун ичинде биздин процесстерибиз толук жазылган. 1 жуманын ичинде ушул мисалы онбординг деп коелу. Ушул документ менен тааныш. 1 жумадан кийин сага уже биз кадимкидей эмелерди берип баштайбыз, жумуштарды берип баштайбыз, иштей баштайсың деген. Ооба. Ал жакта ушундай процесстер бар.
бирок бул көйгөй Кыргызстан үчүн анчалык деле эме эмес да. Ал убакка жете элекпиз да, мындайча айткандачы. Мен Кыргызстандагы компанияларды Америкадагы компанияларга салыштыра турган болсок, Кыргызстанда мындай атмосфера иштейт да. Сиз келесиз, стажер болуп киресиз көбүнчө компанияларга кирип атканда жаңы айтини бүткөн адамдар көбүнчө, эми 80% деп коелучу, 80% стажировкага киришет да компанияларга. Жакшы болуп калса, төлөнүүчү стажировкага кирет. Мисалы бир минимум 20 000 сом, жоксо 15 000 сом айына төлөп удачный болуп калса. Удачный болуп калса, ооба. Кирет дагы. Эми ал стажер деген ал жерде баягы үйүңө кичинекей бала төрөлгөндө кандай карасаң, компания стажерди ошондой эле карайт. Көбүнчө. Кой бул стажер, буга үйрөтөлү, буга баягы кичине жеңилирээк жумуштарды берели. Мындайча айтканда, Кыргызстанда жумушка киргенден кийин, кирип алгандан кийин кыйналуу көйгөй эмес да, кыйналбайт. Бирок Кыргызстанда жумушка таап кирип кетүү өз көйгөй да. Ошон үчүн Америкадагы сиз айтып аткан мисалы мен Америкадагы тааныштар менен сүйлөшсөм, көбүнчө айтат, бул жакта тескерисинче дейт да. Жумушта таап кириш өтө деле оор эмес дейт. Баягы резюмени жазайсың, бир нерселерди баягы кошосуң, аласың, таап киресиң, бирок киргенден кийин көйгөй болот дейт. Анткени баягы сиз айткандай сразу оор жумуштарды бере баштайт. Анткени резюмеге жазгансың да, мен деген 1 жылдык опытым бар, же болбосо могу технологияларды үйрөнгөм депчи. Сиз айткандай баягы фактка келгенде курста мисалы андай практика кылган эмессиң, аны көргөн эмессиң, андай задачаны чечип көргөн эмессиң. Анан Америкада ошол көйгөй болот. Мен мисалы киргенде деле мен компанияга, Американ компанияларына көбүнчө баягы опыт болгондон кийин, тажрыйба болуп калгандан кийин кирдим. Анан көп андай көйгөй эметкен жокмун, баягы сезген жокмун. Бирок чындыгында ошондой, ал жакта эми өзүңүз билгендей процесстер иштейт. Мисалы сага балким бир жума берет. Бир жумадан кийин сага уже кадимкидей жумуштарды бере баштайт да. Бирок бул жакта андай көйгөй эмес. Ал жакта да ошол IT чоң немеде, ал жакта индустрия, компания чоң. Анан ал жакта негизи компаниялар 3 мындай минимум неме менен бөлүнөт да, степень менен. Мисалы үчүн стартап, анан орто мындай бизнестеги IT компаниялар, анан уже чоң гиганттар, уже Google, Apple сыяктуу. Анан ар биринин дагы ушу мындай процесси дагы айырмаланат бири-бириненчи. Стартаптарда мисалы үчүн ал жакка интервью кылганда дагы сенден алгоритмди чыгарууну көп деле карабайт да. Сен конкреттүү курста үйрөтүп атпайбы? Мисалы үчүн React бир нерсеничи, ошондой конкреттүү аларга даяр адам керек аларгачы. Ал эми чоң компанияларга алар сен React билесиң, башка билесиң, аларга айырмалык. Алгоритм ошо бир тилди конкреттүү билишиң керек да. Анан калганын өзү үйрөтүп аласың дейт. Ал жакта ошондо убакыт берет да. Киргенде 1 ай убакыттын ичинде сен көнүшүү ал жакты мындай көп шашпайсың. Бирок стартаптар точно сен мындай бат иштеп кетүүңө түрткү берет да. Түртүшөт. Ушул жөнүндө тема ачылгандан кийин мен Кыргызстандагы компаниялар тууралуу дагы бир аз маалымат бергим келип турат да. Кыргызстанда мындай деп эсептесек болот го дейм да. Менин оюмча акыркы 5 жыл бул айтинин жаңы өнүгө баштаган жылдары да. Эми мындан 10 жыл мурун IT компаниялар бар беле, бар болчу. Бирок бирин экин болчу да. Мисалы үчүн бүткүл Кыргызстан үчүн 2 чоң IT компания бар болчу да. Болгону. Анан элдин баары ошону тааныйт. Бүткөн айтини бүткөндөр деле ошол жака аракет кылат көбүнчөчү. Ошондой. Кайка барышын билет. Кайка барышын билет, анан ошол жака эле аракет кыла беришет, ушундай да. То есть мындайча айтканда рынок үчүн аз эле бир IT компаниялар бар болчу. Анан ал убакта Кыргызстандагы мисалы азыр Кыргызстандагы эң чоң IT тармагында жумушчу алып аткан компаниялар азыркы учурда бул банктар, бул телеком компаниялар, андан сырткары анча-мынча дагы баягы өзүнүн бир процессти продукттары болгон компаниялар да. Эми ойлоп көрүңүз, 5 эле жыл мурун бул банктардын IT командалары жок болчу. Булар мындайча айтканда, биринчиден банктарда IT өнүгө элек болчу, экинчиден алар IT продукт керек болсо, мисалы бир программа керек болсо же бир нерсе керек болсо, аны жөн эле сатып алышчу да. Жасатып алып. Мисалы Россияда готовый эле бир даяр бир продукт бар, ошону алып сатып алышат. Баш оорутушпайт да, бияктан жазып отурмак белем депчи. Бирок 5 жыл өттү, неге келдик? 5 жыл өттү, баягы санариптешип кетти бүт нерсе. Мисалы документти кол коюш керек, анан кредитти алсаң онлайн алсаң болот, анан баягы эсеп ачсаң онлайн ачсаң болот, акча котором десең онлайн которосуң. Мунун баары мындайча айтканда баягы
Кыргызстан үчүн керек болгон процесстердин баары башкача бир абалга келип калды дагы. Муну Россия жасап койгон бир продукттун четине чыгып кетти да. Значит, алар бул нерсенин баарын көз алган эмес да, мындай пландаган эмес. Өзүнчө рынокко кирип кетти. То есть биздин өзүбүздүн Кыргызстандын элине таандык болгон бир талаптар пайда болуп калды да. Мен акчага отурушум керек. Акчага отуруп атканда мен деген мисалы адамдын мунусун жобосо мисалы да баягы акчага отуруп атканда мен айылдарга котором. Мен номер телефона менен которушум керек. А номер телефона менен СМС жиберген мисалы Россияда башка да. Ушул сыяктуу аябай биздин именно кыргыздарга таандык болгон бир талаптар көп болуп кетти. Бул бир. Экинчиден банктар, телеком компаниялар муну түшүндү да. Биз өзүбүз IT баягы продуктубузду өзүбүз өнүктүрбөсөк 10 эсе көп акча коротот экенбиз, ошону түшүндү да. Анткени сатып алсам мындай дейт да, мисалы орустар сатып алып атканда, Россиядан сатып алып атканда алар мынтип айтат да: сатып алып бер, биз сага азыр арзан беребиз. Мисалы $20,000 беребиз. Анан $20,000 банк алат. Алгандан кийин баары бир нерсе коштуруш керек да. Коштурганды келгенде көз каранды болуп калды, тигилер дагы $20,000 байлап алат да. Анан муну биздин банктар ошо 5-6 балким 10 жылдын ичинде түшүндү да. Өзүмдүн IT командамды алып койсом, биринчиден мен баягы ийилчек, гибкий болот экен, адаптация болот экен, каалаганды өзүм жаза берем. Экинчиден мен көп акча коротпойт экенмин. Ушуга келишти да. Ошондуктан азыркы учурда баягы Кыргызстандагы сөзүмдүн башында айтпадым, 5 жыл, акыркы 5 жылды Кыргызстандагы эми Бишкекте элчи, Бишкектеги ITнин мындайча айтканда жаңы өнүгүп келаткан учуру да. 5 жылды карасак, бар пандемия калат экен да. Пандемия демек мындай караганда бир себепчи болду ошондо. Пандемия чоң себепчи болду. Мен ошол учурда так баягы банкта иштеп, ошол учурда аябай сонун бир мисал бар. Ушуну ушул жерден дагы айтып өткүм келип атат да. Биз пандемияга чейин бизге мындай бир талап коюшту да. Командагачы, силер ушул бир банктагы бир процесс бар, ошону автоматизация кылып бергиле депчи. Эми ойлоп көрүңүз, биз мындай учурда келдик да, банкта адамдар эртең менен 8:55 банкка кирип калыш керек, кечки саат 6-га жетпей банктан чыгып кетиш керек деген түшүнүк менен жашаган банк. Бүт банктар Кыргызстанда ошол түшүнүк менен жашачу. Бул бир. Экинчиси, банкта иштеген бүт адамдар үстү ак, асты кара кийиниш керек деген түшүнүк бар. Дресс-код. Биз ошол учурда таптакыр башкача түшүнүктөр менен бир команда топтолгонбуз да. Бир банктын ичинде такыр эки башка түшүнүктөгү адамдар да. Анан ойлоп көрүңүз, биздин мисалы үчүн менде бир орус балалар болчу, мен командамда. Мен өзүм команда чогулттум, банкка кирдим, өзүм бир команда чогултуп алып, мага бир талап коюлуп атат да, бир продукт жазап бересиңер депчи. Анан бизге баягы ошону биринчи эмнени баса белгилегим келип атат. Бизге муну айтты, каалаганыңарды кылгыла деди да. Кандай кийинсеңер ошондой кийингиле, канчада келсеңер ошончо келгиле, канчада кетсеңер ошончо келгиле. Бизге иш кылып берилди. Бул банктардын тарыхында болуп көрбөгөн нерсе да. Революция биринчи. Бул эми мындайча айткандачы, күндө эртең менен кечигип келүү, 9-дан кийин кечигип келүү, анан айлыгың кесилбей, айлыгыңды баягы толук алуу, бул банктар үчүн чоң бир мындай аябай эле чоң нерсе болчу да. Анан бизге ошондой бир мүмкүнчүлүк берди. Бул эмнени көрсөтөт? Бул банктагы башкаруучулар түшүндү да, что IT жок, келерки 5 жылда банк жашабайт. ITси жок банктар жабылат экенин түшүндү да. Анан биз ошону көрдүк, бирок бул пандемияга чейинки 1-2 жылда айтып берип атам да. Ошол эми келдик, бирок ошондо биз аябай чоң кыйынчылык менен кездештик. Бул ким деп ойлойсуздар? Мамлекет? Жок. Банкта иштеген берки адамдар да. Чоңдору. Жок, берки бизден башка адамдар да. Алар баары бир деген башка бизден башка, биз команда катары. Башка бөлүмдөгү. Биз команда катары биз кааласак кандай кийинсек ошондой кийинебиз. Биз канчада келсек ошончодо келебиз. Биз канчада кетсек ошончодо кетебиз. Анан биз айтишниктер катары көп акча алабыз аларга караганда. Ойлоп көрүңүз, мына бирөөлөр эртең менен турат 8:55 кечип калбаш керек, анан кечиш керек болгон акча. Эми ушунча көп иштеп атып, акча алган акчасы айтишниктен эми 20%га чейин ас алат да. Бул эми түшүнүктүү да. Анан эми алар биздин айлыкты көрбөй кое албайт, анткени алар эсеп карап турат да, счетторду ачат, жабат дегендейчи. Анан биз эмне менен туш келдик? Бизди, мындайча айтканда, банктын 90% адамдары жек көрөт да. Биз менен учурашпайт. Бизди бөлүп коюшкан.
бизди сырттан бизди баягы сөгүшөт дегендечи. Бул пандемияга чейин лифтке кирсең учурашпайт, ушундай бир жат көрүнүш менен тура түшүп келгенбиз да. Даже мындай башкача бир ат коюшкан учурлар болгон да. Бирок ойлоп көрүңүз, мисалы үчүн элдердин баары ошол убакта асты кара, үстү ак кийип жүргөндө мендеги дизайнер орус балдар мисалы үчүнчү шорт футболка кийип келчү да. Анан ошондой учурда болуп аттык. Анан мен эмнени түшүндүм? Баягы банктагы башкаруучулар түшүнүп турат бул нерсени. Түшүнүп турат да, көрүп турат. Бирок буга таасир эте албайт да. Эмнеге? Анткени көпчүлүктө 800 адам иштейт. Банкта 800 адам иштейт. 800 адамдын ичинде биз 10 эле кишибиз да. Анан ошон үчүн бул кыскасы бир 2 жылдай биз ушундай кыйналып жашадык да. Анан пандемияга келе турган болсок, пандемия болду. Пандемияда бүт биздин бөлүмдөн башка бүт башка бөлүмдөгү жумушчулардын айлык маянасын 30%га кести да. Анан 2 ай баягы эметип койду, токтотуп койду. Биякта 2 ай аябай кыйын болгон да, эчке чыга албайт. Мындай токтоп калган баары. Банктар инвестиция кылып, башка жактан акча тартышып, бияктан Нацбанк кошулуп, Улуттук банк. Ушинтип атып, бирок бир гана ойлоп көрүңүз, бир гана жалгыз бир отдел, биз бөлүмүбүз, биздин айлыгыбыз иштеген жокпуз да, пандемияда үйдө жатабыз, бирок айлыгыбыз түшүп атат да. Бул дагы бир жолу эмнени көрсөтөт? Пандемияда баягы башкаруучулар ага чейин түшүнүштү да, IT керек экенинчи. Пандемияда 10 эсе түшүндү да. IT керек экен. Анткени биз жасаган продуктубуз пандемияда иштеп берди да. Үйүнө жатып алып эсеп ачат, үйүнө жатып алып акча которот. Анан пандемияда муну түшүнүштү да, что адамдар деген бири-бири менен байланышпай эле көп нерсени чечсе болот турбайбы депчи. Күнүнүн сааты кайсы саат болбосо акча айланып туруш керек экен, канча айланса болот экен. Түшүндү да. Анан пандемия бүттү, кайра уже банкка кайттык. Кайткандан кийин башкаруучунун биздеги ошо мындайча Америкада CEO деп коет го. Биздеги банктын правлениясы, председатель деп коет да. Банктын председателинин биринчи кылган иши болгон банкты биздин эмеге өткөрдү да. Бөлүмдүн иштөө форматына. Биз agile деп коебуз го. Agile деп коебуз. Биздеги мага биринчи эле келип ошону айтты. Мен ал киши менен да аябай жакшы болчумун. Банктын председатели биринчи жолу келип туруп мындай деди да. Дагы ошо сага окшогон дагы 2 киши тап собеседование алгыла. Бүт болгон банкты ушундай форматка өткөрөбүз деди да. Бизде отделдер, бизде баягы отдел, ключевой сотрудник, старший сотрудник, анын үстүнө деген сыяктуу бир иерархия бар да, мисалы да, болгон да. Бирок ал киши келди дагы, мындан кийин андай болбойт, банкта командалар болот деди да. Продуктовый командалар болот. Бир команда муну жазат, бир команда тигини жазат, бир мындайча командалар болот. Ошол командалар канчада кетсе, кетет, айырмасы жок. Полный гибкий иштейбиз. Биринчи пандемиядан келгенден кийинки кылган иши ошол болду да. Анан жанагы сурооңузга ошо пандемия себеп болду, болгон жок. Бул мындайча айтканда жакшы бир сөз бар го. Жашоо пандемияга чейин, анан пандемиядан кийин деп экиге бөлүнүп калды да чындыгында. Кыргызстан үчүн деле пандемия баягы санариптин өнүгүп келатат да, мисалы бир 20 менен баягы 20 ылдамдык менен келатса, 20 километр ылдамдык мененчи. Андан кийин 80ге чыкты да пандемиядан кийин. Америкада деле ушундай акыбал болду да. Мен ушул убакта Gap деген компанияга кирдим. Алар баягы кийим чыгарган компаниябыз, анан IT ошо департамент бар да. Булардын магазиндер бар эле, кийим саткан. Пандемия болду да, баягы магазиндер жабылып тийип болгондо. Андан мурдагы мисалы үчүн сатуу 70% магазинде болсо, 30% онлайн болчу экен да. Пандемиядан кийин экөө алмашты да. 70% онлайн, 30% неме. Мен университетте дагы сабак берем. Анан бул бир эле курстардын көйгөйү эмес. Кыргызстанда университет болсун, колледж болсун, негизи эле билим берүү менен, менин оюмча, билим берүү менен жумуш берип аткан рыноктун ортосунда чоң ажырым бар да. Анан муну мен эмнеден улам айтам, мен муну көптөгөн биздин бизге чейин деле байкелер, баягы ушул тармакта жүргөндөр, бизнесте жүргөндөр айтып келет да. Биздин университеттерде биздин студенттерибизди бизнес менен аябай көп байланыштырышпайт. Кээ бир университеттер даже такыр эле байланыштырбайт да. Мисалы бир эле мисал алалы.
айтиде өтүп атат деп коелук, же болбосо айтиде бир башкаруу деген бир бөлүм бар. Азыр университетте айтиде башкаруу деген бөлүм бар да. Бирок 4 жыл бою IT команда кандай иштейт экенин көрбөй, ушул бөлүмдү бүтүп кеткендер бар да. Эми ойлоп көрүңүз, сиз деген 4 жылдан кийин, ушул университетти бүткөндөн кийин барып туруп эле бир IT команданы башкарып каласыз да. Анан ошол IT команданы башкарыш үчүн 4 жылдын ичинде жок дегенде бир эми макул көп болбосо да 5-6 жолу, 10 жолу өз көзү менен IT команда кандай иштейт, булар кимдер, кандай адамдар, эмне жазат, эмне менен иштешет. Макул эми китепте жазылганы макул 2000-ci жылдары жазылып калган бир тексттер бар. Азыркы эми интернет бар, ChatGPT бар, макул тексттен келип аткан башка. Бирок биз реалдуу жашоодо адамдар эмоциясы бар, адамдардын мындайча айтканда алып өзүнүн жүргөн турганы бар. Муну китепте жазбайт да, муну практикада көрүш керек да. Эми бул бир эле мисал да. Муну биз азыр экономисттерге деле байласак болот, финансисттерге деле байласак болот. Банкты көрбөй 4 жыл бою финансы кредитти окуп бүтүп кеткендер бар. Демек биздеги окуу жайлар болгон мурдагыдай эле мындай өзү менен өзү эле бир түзүлүп калган программа менен эле өтүп бүтөрө берет. Азыркы жашоодо кандай кетип атат, мындай кандай кадрларды, эмне темаларды жабышыбыз керек, мындай аны изилдеп, мындай өзгөрүү киргизбей. Жок, акыркы жылдары өнүккөн болушу мүмкүн бир аз. Бирок бул азыр деле, мисалы үчүн мен университетте азыр деле сабак берем. Азыр деле 2-3 курс студенттерибиздин, мисалы үчүнчү, мындай түшүнүгү жок. Компания өзү эмне? Анын мисалы жөнөкөй бир биздин азыркы түшүнүктөрүбүз бар да. Мисалы компаниянын структурасы бар. Башында башкаруучусу болот, анын астында жардамчылары болот, анын астында бөлүмдөр иштейт. Жок дегенде ушундай түшүнүк болуш керек да. Балдардачы. Мисалы үчүн кандай иштейт компания? Компанияга кантип кириш керек? Айлык майына деген эмне? Айлык майына эмнеден көз каранды, мисалы үчүнчү. Эмне үчүн алабыз? Мисалы резюмени кантип жазаш керек, кантип кириш. Эми бул мындай компаниялар келип университеттер менен бир партнерлук түрдө иштемейинче, анан компаниялардын кызыкчылыгы болмоюнча университетте, университеттин компанияда кызыкчылыгы болмоюнча бул нерсе ишке ашпайт болуш керек да. Эми мисалы мындай деле суроо да, мен сизге делечи, сиздин бир компанияңыз бар болсо, анан сизге бир жумушчу мындай бир нерсе кылыш керек болуп атат да, мен изилдеш керек болуп атат да. Отуруп, мисалы, жок дегенде бир айдын ичинде бир теманы изилдеп чыгыш керек болуп атат. Изилдешиңиз керек болсо, сиз азыр өзүңүз деле мисалы, биздин бир университеттеги бирөөгө барып заказ бересизби мисалы? 4-курс студенттерге, макул силерге мынакей $10,000, мисалы да, университеттин өзүнүн эмеси менен, администрациясы менен. Мен $10,000 бар, мага ушул теманы изилдеп, мондай нерсе кылып бергиле деп бир дагы компанияны көргөн жокмун ушуга чейин. Университет менен иштешкен. Бирок сиз мына Америкада жашаган киши катары, Америкадагы изилдөөлөрдүн канча пайызы университеттен чыгат да. Мисалы да, бияктан да нерсе жок. Ошон үчүн университетти бүткөндөн кийин баягы караңгы бир токойго түшүп калгандай эле балдар каяка барам болуп калат да, дальше каяка барам, эмне кылам болуп калат. Демек биздин стажировка кылдырып атканыбыз дагы ошол нерселердин баягы даярдап туруп анан бул жерден баягы бүтүп келгендерге дагы анан компанияларга дагы ортодо жакшылык кылып аткан. Ооба да, бул эми бул бир ыкмасы да, менин оюмча. Байлаш керек. Бизде Совет Союзунан бери калып калган эки түр азыркы университеттерибизде эки түр стажировка бар. Практика. Бирөө эмне деп коет, бирөө теоретический, бирөө промышленный деп коет да. То есть экинчи курсту бүткөндө жөн эле сөзсүз бир компанияга барышыңдын кереги жок, бирок бир проектти алып туруп, бир компаниянын бир проектин проблемасын чечтим деп келсең, ошол проектиңди бүтүрүп беришет да. Баягы практикаңдычы. Анан 4-курста курста сөзсүз бир компанияга барып бир 2 жума жүрүп келишиң керек да. Анан мен ушул жерде баягы өзүм деле ошо университетти бүтүп атканда мен аябай кызыкчумун да, чындыгындачы. Мен компанияга барып практика кылгангачы кандай нерсе, мен окуп аткан нерсе кандай болот депчи. Практикада андай болот да. Анан бизге ошол убакта баягы сырттан келип калган эми болуп калат го кээде. Жакшы агайлар болуп калат, сырттан келген агайлар болуп калат. Ошентип келип айтып калганда, ошо Шоро компаниясына барып көрсөңөр, ошол убакта силердин как раз силердин темаңар бар ошол жакта. Бана өзүбүз мындай бияктан маанилүү да. Университетте эч ким сүйлөшкөн жок, агайыбыз сүйлөшкөн жок. Биз өзү студенттер катары барып алып, Шоронун эшигин тыкылдатып, анан биз мына университеттен келдик. Анан Шоро айтат да, кимсиңер бар кеткиле. Эмне кереги бар деп, анан аяктан мен тааныш издеп атып, ойлоп көрүңүз. Шоrodо иштеп аткан байкелерибиздин тааныштарын издеп атып, анан ошол жерге 3 эле күнгө кирип чыкканбыз. Шоrodо баягы талкан кантип
чыгарылат. Мен негизи инженер, управление в инженерии, то есть инженерлерди башкаруу деген немени бүткөм да. Биздеги бүт түр инженерлерди көрүшүбүз керек болчу да. Биз мисалы инженерлер иштеген любой жака барып калышыбыз мүмкүн да. Кумтөргө барып калышыбыз мүмкүн. Мисалы мен боюнча, бөлүмүм боюнча. Анан ошол шоронун ичин көрүп чыкканда мен 4 жылда албаган билимимди 3 күндө ошол жерден көрүп аябай таң калгам. Мебель чыгарган заводко анан ошондон баштап анан бара баштаганбыз да, чындыгында өзүбүздүн эле бир 4-5 студент чогулуп алып эле университет эч нерсе камсыздап берем. Баягы университет барып сүйлөшкөн эмес деген мааниде айтып атам да. Анан бул баягы эми мындай эсептей келгенде деле Ала Тоо бул жеке университет болгон үчүн көп университетке караганда бийик турат. Эми биз азыр мамлекеттик университеттердин абалына келе турган болсок, ал жерде андан башкача болобу? Анан ойлоп көрүңүз, мына дагы жолу айтып атпаймынбы? Банктын эшигин ачып, банктын баягы үстүндө бэк офис деп коебуз го. Банктын бэк офисин бир жолу көрбөй, финанс кредитти бүтүп кеткен канчалаган студенттерибиз бар. Мына жана башына кайра келсек да, айтпадыңызбы, акыркы убакта ушу университет колледжге тапшыргандар азайып кетти. Ошол окшомой бүтүп, бирок эч кандай пайдасы жок болгон себептен дагы тапшырбай калыш мүмкүн да турат. Менин оюмча болушу мүмкүн. Анан эми бул жерде мен бир канча фактор бар деп ойлойм да. Мен бир күчтүү факторлордун бирөөсү бул жана орусча айтканда поколение да. Эми биздин өзүңүз деле көрүп атасыз го, мисалы азыркы университетке барайын деп аткан жаштардын, ошол жаштагы адамдардын алып жүрүүсү, характери, ойлонуусу, көз карашы такыр башкача. Мисалы алар мынтип ойлойт да, мен кереги жок болсо окубай деле коем деп коет да. Бирок мен үчүн окубай коюшчу, мен кесибим үчүн эмес, эч нерсе үчүн эмес, окубай коюшум досторумдун арасында жөн эле баягы уят болуп калбаш. Ошол коомдо окубай калыптыр тигинин баласы деген сөздү укпаш үчүн эле бул өтө маанилүү болгон да. Демек андай неме азыр андай нерсе жок уже. Азыркы жаштарда байкасаңыз, ал менин ишим деп коет да. Ушундай. Анан мага көп суроо келет. Мисалы үчүн ушул IT боюнча университетке барып окуш керекпи же жөн эле курстан окуп алса болобу депчи. Анан мен көбүнчө айтып келем, окубай университетке барыш шарт эмес анча деле. Анткени сен ал жакта 4 жыл окуп, анан антип жүргүчө азыр курсту окуп бүтүп туруп, андан кийин эгер кааласаң дагы өзүң өнүктүрүп ал жакта мындай мисалы үчүн бекер курстар, онлайн курстар толтура да, ошентип деле ошолор алган билимди алып кетсең болот деп айтам. Бирок ал жактын өзүнүн баягы мындай артыкчылыктары бар да университеттин дагычы. Ал жактан кененирээк окуп, мындай тереңирээк окуш мүмкүн. Бирок только биз жактагы университеттерден IT жактан мен антип айта албайм да. Анткени Америкада ошентиш мүмкүн, бирок бул жакта айырмасы бар го дейм. Мага дагы аябай көп суроо сурашат. Мен өзүм эле келген жанагы 56 киши жумушка орношуп кеткен болсо, муну 3кө көбөйтөлү. 1 жылдын ичинде балким 150-200кө жакын киши кирип чыкты да. Бирөөлөр 1 айга, бирөөлөр 2 жумага, бирөөлөр жөн эле 2-3 күнгө кирип чыкты. Мындайча бир 200кө жакын киши менен мынтип тажрыйба алмаштым да. Анан ошолордун 90% ушинтип сурачу да. Мен мына 11-ди бүтүп атам, 9-ду бүтүп атам. Мен окууга тапшырышым керекпи же тапшырбай эле коюшум керекпи депчи. Анан негизи мен үчүн бул оор суроо. Оор суроо эмне үчүн? Могул жаатынан оор суроо да. Мен мурун мынтип жооп берип койчумун. Мына мен 10 жылдан бери иштеп жүрөм. Дипломумду эч бир компанияга көрсөткөн жокмун депчи. Бирок кийин мындай деп да ойлоп калдым да. Бул негизи ар бир адамдын карап туруп анан суроо жооп бериш керек окшойт да. Анткени мисалы үчүн кээ бирөө мындай да, өз алдынча аябай окуй алат да. Анан алып кете алат да. Бирок өтө аз, бирок алып кете алат. Мисалы университетке деле барбай эле койсун ал. Такыр университетке барып убакыт короткондон көрөкчөчү. Ушундай балдарды көрдүм, кыздарды көрдүм. 1 жылдын ичинде аябай сонун бир абалга келишти да. Университет алардычы мындайча бир аз жайлатып коймок да. Университеттин темпи менен алардын темпи келишпейт да. Алар бат өсөт да. Алар үчүн университет зыян болуп калат да. А бирок кээ бирөөнү көрдүм, аларга университет аябай сонун керек да. Алар сөзсүз түрдө мынтип чайнап, билимин алып, анан сырткары мисалы үчүн өтө көп деле шашпайт. Университет берген баягы темп менен тиги өзүнүн өнүгүп аткан темпи бирдей. Анан университетти бүтүп койгону жакшы. Анан дипломду алып, өнүгүп өсүп ушинтип кете тургандай. Ошондой балдарды көрдүм да. Анан ошону караганда
мисалы бул жерден мен бир жигитти мисал бергим келип атат. Ошол жана пандемия как раз бүттү, университетке банктарга кайра келдик. Ошондо мен окуп бүткөн ошо университеттен тааныштар аркылуу мага бир бала чыкты да. Экинчи курсту бүтүп атат. Экинчи курсту бүткөндө биздеги жанагы Россиядагы Яндекс муну практикага чакырган да. Мындайча айтканда бир канча экзаменден өтүп, интервью сиз айткан жана алгоритм суроолор, бул спортивный программирование менен дагы аябай жакшы иштеген бала болчу. Анан мындайча айтканда экинчи курсун бүтүп атат. Бул экинчи курсунда эмнени өтөт? Мен сизге бияктагы программаны айтып берейин. Биринчи курсунда манастануу, тарых, тилдерди өтөт. Англисче, кыргызча, ар жак бер жак. Анан балким бир программалоонун бир тилинин базасын өтүп коет. Ал биздин убакта кийин бир 5 жыл мурункуга чейин C++тын мындайча айтканда базасын өтчү да. Азыр балким Python'дун базасын өтүп коет. Бул биринчи жыл. Экинчи жыл база данныктын бир аз, анан жанагы программированиянын дагы бир аз. Мындайча айтканда экинчи курсту бүткөндө эч кандай алгоритм жок. Экинчи курсту бүтүп сен Яндекс турсун, бияктагы компанияга стажировкага киргенге университет берген билим менен кире албайсың. Бул эмне деген сөз? Бала университеттин берген темпинен 10 эсе алдыга кетип калган да. Өз алдынча кетип калган. Өз алды. Бирок ошол эле учурда билбейм, эсимде жок, ал бала бекер окучу эле же контракт төлөчү эле университетке контракт төлөйт. Скорее контракт төлөчү, менин оюмча. Университетке контракт төлөйт да. Ойлоп көрүңүз, бул жерде ким уттуруп атат? Бала уттуруп атат да, анткени ал уже алдыга кетип калган 10 эсечи. Анан еще дагы университетке для галочки да, жөн эле диплом алып коюш үчүн ал мектепте барбай деле койсо болот да, мындайча айткандачы. Яндекс чакырып атат да анычы. Анан пандемия болуп калып, Яндекске бара албай калып, анан мага келип атат да, стажировка кылып ал депчи. Анан мага келди, стажировка кылды. 6 айдын ичинде жанагы баланы Казакстандагы эң чоң банк, Альфа банк оффер берип алып кетишти да. Ошол мына ойлоп көрүңүз, бул жерде бул 3-чү курсту өтүп атат да. Уже Альфа банкка киргенде бул 3-чү курста окуп аткан кезинде алып кетип атат да. 3-чү курста Альфа банкка кириш үчүн университеттин берген билими жетпейт. Эмне деген сөз? Бала слишком кетип калган да алдыгачы. Өзүнчө. Ушундай балдарга кантип сен университетке барып 4 жылыңды корот деп айта аласың? Айта албайсың аларгачы. Бирок ошол эле учурда кээ бирөө бар, бир жолу курс берсең деле жыла албайт. 2 жолу берсең жыла албайт. Стажировка кылдырып көрдүң, дагы деле жыла албайт. Бул анын баягы проблемасы эмес, баягы анын катасынан эмес. Аракет деле кылып атат. Бирок буга чындыгында бардык тараптан эме керек да, жардам керек да. Мугалимдер керек, мен айткан жана манастануу керек, кээде жана кыргыз тили керек, кээде философиясы керек, ушинтип чөйрө керек. Анан ошо чөйрө менен анан диплом алып, ушинтип жуурулушуп отуруп, анан университетти бүтөт, бүткөндөн кийин 1 жыл стажировка кылат. Мунун темпи башка. Ушундайлар үчүн мен университетти сунуштайм, мисалы үчүн. Жок, мындай болду да, өткөндө баягы биз да стажировка адамдарды таана албадыкпы? Ошондо баягы сурап биз ошо стажировка кылдыра турган эми айтымдагы азыр кичине эмеден сөз кылабыз, баягы ар кандай направлениялар бар экенинчи. Ошонун бири биз фронтенд анан бэкэндке алып аттык да. Анан ал жакта билесиз фронтендке JavaScript биш керек, React биш керек сөзсүз. Анан бэкэндке Python да. Мындайча айтканда компьютердик тилди билиш керек да, бир тилди. Анан ушу биз университеттерде башка жактар бардык жактан ала беребиз деп, анан курсту бүткөндөрдү алабыз деп жарыя кылдык. Университет, колледжден бүткөндөр көп келишти да. Келишти, ошо стажировка кылсак деп. Бирок суразак бир да тил билбейт экен да. Бул жердин программасын мен сизге айтпадымбы? 2-чи курс, 3-чү курс деп. Бир тилди толук өздөштүрүп чыгыш үчүн булар 4-чү курсту бүтүш керек да. Ошо 4-тү бүткөндөр да бар экен. Анан бирок билбейт экен да. Ошого биздеги IT неме дагы эле мындай бир артта анан көбүнчө IT дегенде баягы дагы эле принтерден кагаз чыгарган эле немеге барат окшойт. Бир ошол жагы бар, анан экинчиси университеттин багыты булар деген. Биз мону унутпашыбыз керек да. Университет бул деген программисттерди чыгарбайт, инженерлерди чыгарат. То есть биз мисалы үчүн курста бир JavaScript'ти билген программист чыгарып атпайбызбы? Мисалы аракет кылып атабыз да. Бул университеттин максаты булар база данныкты билиш керек, азастан. База данныкты билиш керек, бэкэндти билиш керек, фронтендти билиш керек, HTML, кээде даже дизайнды берет, кээде башкарууну берет, ошонун ичине ойлоп көрүңүз. То есть мындайча айтканда IT-нин 5, 6, 7 багытын баарын азастан кармап туруп анан берет да. Анан ошон үчүн университетте бүткөн адамданчы JavaScript'те жазып кетишин талап кылыш бул
Бияктагы Кыргызстандагы университеттер үчүн бул туура эмес. Ошону айтам да, ошо бирок университет ошо сиз айткан 4 жылдан кийин булар любой компанияга кирип иштеп кете алыш керек да негизичи. Жок, сиз айткан жана база данных эгер Python же C++ үйрөнгөндөн кийин анда фронтенд мейли, фронтендти ал университеттен көбүнчө үйрөтпөйт да, бэкенд. Бэкендтин сөзсүз алып кете алыш керек да негизичи. Эми бул деле 80-ге 20. Мисалы мен 20% студенттерди көрдүм. 3-курстун бүткөндөн кийин мен баягы сабак берип аткан группада 20% студенттерим жок. Алар айтат да, көбүнчө балдар айтат, булар уже жумушка орношуп кеткен дейт да. Азыр жумушка өзүнүн кесиби менен орношуп кеткендерди университет бошотот. Сабакка келбей койсоң болот депчи. Бул бир жагынан аябай жакшы жеңилдик, жакшы бир идея. Мен айтайын дегеним, университеттин берген билими 20% студенттерге жетет. Бирок бул деле аздык. Анан 20% студенттердин ичинде жана мен айткандарды окуп калыш мүмкүн да. Алдыга кетип калгандар, өзү менен өзү болуп кеткендер, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн сиз айтып аткан нерсени түшүнүп атам. Баягы 4 жылды бүткөндөн кийин бул толук кандуу бир жерге стажировкага кирип иштеп кете алыш керек. Негизичи, бирок бул деле айтып атпаймынбы 20%. Бул менин оюмча бул суроо эмеге да. Университеттеги билим берүү деңгээли, ал жердеги окутуучулар канчалык деңгээлде технологиялардын өзгөрүп аткандарын карап анан сабак берип атат, мисалы үчүнчү. Кээ бир университеттер дагы деле C-ни берип атат да. C менен үйрөтүп атат да. Ошо баягы айтайын дегеним, баягы университетке барыш керекпи же курстарын окуп алыш керек дегенде, эгер ошондой акыбал болсаң да курска эле бар деш керек да, дейм да. Кыргызстан үчүн ооба көбүнчө. Кыргызстан үчүн мен деле ошентип айтам. Көбүнчө мен балдарды карайм, анан аракети жакшы болуп атса, өз алдынча бир нерсени изилдеп, бир проектке катышып, ошол проектте уже мындай бир өйдө өсүп келаткан баланы көрөсүң го, сразу эле. Мисалы, ошол жерден кечээ башкача болчу, бүгүн башкача. Өткөн жума башкача болчу, бүгүн чеч алып атат дегенди көрүп атсам, мен айтам, мен университетке такыр убактын коротпо депчи. Анан алар мынтип көбүнчө айтат да, мен атам жок дегенде диплом алып койду атат барып депчи. Анан ошол жок дегенде диплом алып коюш үчүн мына быйыл эле 4-5 балам өзүнүн жаштары 3-4 жыл өтүп кеткен болсо дагы ОРТ тапшырып атышат. Кайра. Бул жанагы стереотип да, кайра эле. Жок дегенде диплом алып коюш керек деген. Ошол мен баягы сиз менен иштешейин деп не болгон себеби, баягы сиз бул жакта уже баарын билип түшүнүп жакшы билип калдыңыз да. Мен болсо жаңы келе эле мен көбүнчө башында ойлоп жүрдүм, ошо Америкадагыдай эле мындай көп нерсени адамдар менталитети дагы мындай көп таасир берет экен да негизиненчи. Анан ошого мен сырт жактан сизге мындай ушул жактан жардам берсем көрүп келген, сиз болсо ушул жактан деп, анан ошол себептен дагы мен баягы өзүмдүн жактан эмнеге себептен сиз менен иштешким келген дагы ушул себептерден да. Анткени жанатан бери сиз айтып берип атасыз. Бүт демек бул жактын рыногу кандай кетип атат, кандай нерсе окутулат, эмнени окутуш керек, бүт жакшы билип калгансыз да. Ооба, анан жаштарда менталитет да аябай башкача бияктыкы. Ошо көргөндө кесипке умтулушпайт. Мындай бир кесипти сразу ушуну алып туруп бир программист болуп кетейин деп умтулушпайт да. Эгер салыштырып келе турган болсо курстардагычы. Америкадагы кыргыздардын башка айласы жок болгон үчүн алардын башка варианты жок да. Же таксист болом, же трак айдайм, же мен мону бүтүрөм, айтишник болом. Бул аябай чоң мотивация. Биякта көп вариант бар да. Болбой калса бирке Шведияда өтүкчү болуп иштеп турам, бир аз көрөбүз. Ар жагын көрөбүз. Жок, мен муну реальный кейстерден айтып атам да. Мен бир канча балдарым жумуш баягы бизде стажировка кылып жүргөндө, акчасы жок калганда, ошо биздин офистин жанында швеялар бар болчу. Ошол жака кирип, упаковка кылып, үтүк кылып, акча таап, анан келип баягы бизде стажировка кылышчу да. Мен айтайын дегеним, бияктагы жаштардын менталитети мындай. Бизде варианттар көп. Эми IT болбой калса, Россияга барып келе калам 1 жыл, же болбосо азыр клубника чыкпады, Англияга барып клубника кылып келе калам деген сыяктуучу. Эми ошондой варианттар бар. Ошон үчүн бияктагы менталитет мындай да. Мындай кичине орусча айтканда расслабленный да. Негизи өзү ошондой болот экен да. Ошо Америкага же негизи эле мигрант болгон адамдар баягы бир ошо максат менен барганга мотивация бар, анан мындай тытынып иштеп аракет кылат дейт да. Ал эми бул жакта болгондо баягы өзүң үйүңдө отургандай эле. Ооба да, бияк үйүң жүрө бересиң дейт. Мен тамашалап айтып койчумун, баягы өзүңдүн Кыргызстанда өзүңдүн үйүң болсо, эми бир 4-5 күн үйдөн чыкпай койсоң,
акча деле кереги жок жатырсың. Туура. Бир 4-5 тоогуң болсо бүт анда такыр эле бир ай чыкпай койсо болот да. Мисалы үчүн Америкада дагы саясат жүрүп атпайбы? Мигранттар келип эле жумуштарын алганын тигинде ошон үчүн мигранттарды кыскартыш керек деген сөз кылып атпайбы Трамп. Бирок негизинен Америка сиздерде ошондой да. Аларды үйүндө да. Ошого мына расслабланандай жулкунушпайт да. Мигранттар эмне барат дагы жаңы мүмкүнчүлүктөр көргөндө тыттынат. Ошон үчүн алардын 2-3 иштеп, даже 3-4 жумушка кирип алып иштеп кеткендер бар да, окусабайчы. Ошолдай көп мындай неме берет экен да. Анан азыр ушул стажировка боюнча да бир аз неме кылалы. Эми азыр сиз көбүнчө баягы команданы бөлүштүрүп алып баргандай процесс жүргүзүп аткан сиз болуп атасыз да. Ошол жөнүндө мындай сөз кылып кандай кылып алып барат, кандай немелер колдонуп атат айтып кетсек. Мен бул стажировканы ачканда бир нерсени байкадым. Бул жерде балдарга 3 нерсени түзүп бериш керек экен да. Бир, бул атмосфера. Атмосфера, мындайча айтканда, иштөө атмосферасы да. Эми сиз мисалы үчүн үйгө барганда сиздин мээңиз эмне деп айтат сизге? Эми мисалы үчүн мен мынтип айтат да, диванга жат, пультту карма. Пультту карма, эми баарын унут депчи. Эми үйгө биз эс алганы барабыз да. Эми үйдө эмнеге анткени үйдөгү атмосфераны болушунча ошого баягы дизайн кылабыз да. Үйгө келгенде эс алганга дизайн кылабыз да. Үйдөгү атмосфера бизди эс алганга түртөт да. Биринчи мен байкаган нерсе балдарга иштөө атмосферасын түшүш керек экен да. Алар киргенде ушул жерде жумуш болуп атат деген атмосфера. Иштеш керек. Мен өзүмдөн сезем, бир жолу мен бир IT компанияга барганда, мындай караңгыраак комната, анан балдар наушник ченеп отурат. Анан жанагы мониторлор 2ден. Мен 2D мониторду биринчи көргөнүм ошондочу. Бир жолу бир компьютерге 2 монитор байлап койсо болот экен. Эми бул кичине жашыраак болгон, конечно, бирок бир компьютерге 2 монитор кармап алып, жанына энергетик коюлган, кола коюлган, анан баягы хакерлерге окшоп иштеп отурган. Бул чындыгында визуально иштөө атмосферасын көрсөтөт да. IT компанияларда бир мындай киргенде башкача бир эме алат да. Анан мен биринчи максатым ошондой болгон. Киргенде мындай бир пуфик болсун, балдар мындай расслабленный болсун, анан каалаганда тура калып иштеп мындай бир креативность, биздин негизи программирование бул көбүнчө креативность жөнүндө да, ойлонуш керек, идеяларды бир нерсени баягы учун таап чыгыш керек, ал кантип иштейт, процесстерди автоматизация кылыш керек. Бул көбүнчө адамдын ойлонуусу жөнүндө. Канчалык удобный кылыш керек. Креативность жөнүндө да, дизайн болсун, программирование болсун, бар. Анан ошондой бир атмосфера түзгүм келген. Бул бир нерсе, ошо биринчиде байкаган нерсем бул атмосфера түзүш керек экен. Экинчиси чөйрө түзүш керек экен. Чөйрө болгондо жаныңда сен менен бирдей ойлонгон, сени менен бирдей жакка бараткан, сени менен бирдей баягы тармакта жүргөн, анан сени менен бирдей кыйынчылыктарды бөлүшкөн адамдардын коомун түзүш керек экен да. Анан үчүнчүсү буларды туура башкарып коюш керек экен. Болду. Башка мына өзүңүз байкаган болсоңуз, биякта биз аларга программирование беришибиз керек экен деген жокмун, сабак өтүшүш керек экен деген жокмун, проект деле бериш керек экен деген жокмун. Ушул 3 нерсени бергенде балдар өзүнөн өзү баягы үйрөнүү, изилдөө, мотивация алып, ушул 3 нерсе дайыма мынтип балдарды кыймылдатып турат экен дагы, балдар өзү өсөт экен да. Муну эмнеден байкадым? Мен компанияны ачкандан кийин мага бир заказ түшүп калды. Биякта Кыргызстандагы бир чоң банктардын бирөөсүнө консультацияга киришим керек болуп калды. 4 ай ал банкты башкаруу боюнча консультация кылышым керек болуп калды. Анан мен болгон офисти, азыр ойлоп көрүңүз, болгон офисти ошол мага стажировка келгендердин арасынан эле бир кызга тапшырып, мына ключ, офистик ключ. Мынакей балдардын саны примерно бир 15 чакты бала бар. Сен башкарасың. Офистин суусу, ичкени, тиги тазалыгы бардыгы өзүң башкара бер. Мен балким 1-2 жумада бир келип турам деп коюп таштап кетип калгам да. Кеткенден кийин биз адамдар өзү ушундай жараттык экенбиз да, мындайча айтканда биз социалдашат экенбиз да. Бири-бириз менен тааныша баштайт экенбиз, жанагы американец окумуштуунун бир жакшы немеси бар да, методу бар да. Командалардын формировать мындай команда болуштун 5 этап болот экен да. Форминг, норминг, шторминг деген сыяктуу бир түзүлүш бар да. Башында команда бири-бирин өзү жактырбай баштайт экен.
андан кийин нормироваться экен, анан шторминг болот экен. Ушинтип мындайча айтканда бир 5 этаптан өтөт экен дагы. Анан ошо 5 этаптан өткөн команда англисче айтканда dream team деп коет го. Бир мындай аябай күчтүү команда болуп чыгат экен да. Анан ошону тыштап койгондон кийин мен 3 айдан кийин келгенде баягы команда мен эми аларга күчтүү программист коюп берген жокмун, сабак өткөн жокмун. Проектлерди туура көрсөтүп бердим, жанагы башкаруу боюнча да, бул проекттерди көрсөтүп бердим, ушуларды жасайсыңар деп. Бир аз багыт бердим. Жанагы 15 бала 90% уже оффер алыптыр да жумуштан. Уже компанияларга жумушка орношкон. Келсем бирин-бири собеседование кылып атат, келсем бирине бири суроо берип атат, бирөө жооп берип атат, экзамен алып атышат, код жазып атышат. Бүт бар өздөрү да. А мен ошондо түшүндүм да, стажировка бул деген биз реально жумушка даярдап атабыз да, эртең буларды эч ким окутпайт да, мисалы үчүн жумуштанчы. Значит, биз буларга жумушту имитация кылышыбыз керек да. Вот коюш керек деп ошондо түшүндүм. Ошо биринчи ошондо түшүндүм. Анан экинчисин уже өзүм реалдуу ушуну баягы эметип баштадым да, колдоно баштадым. Атайын проектный менеджерлерди алып келдим дагы, өзүм үйрөттүм дагы, анан баягы проектный менеджерлерге көбүрөөк жоопкерчилик кылып койдум да. Мына проектиңер, ушул проектиңерди могу деңгээлге жеткиресиңер. Башында балдар кыйналып атышты, мага мынтип келип атышты кыздарчы, булар эчтеке билбейт программисттер. Такыр эле ушулар мен кантип башкарам депчи, мен ошол проектный менеджментти, проектти башкарууну үйрөнгөн кыздарга айтчумун, силер аларга вообще көңүл бурбай эле болгула. Силер өзүңөрдүн биякта сүйлөө навыкыңарды, башкаруу эмеңерди, жөндөмүңөрдү үйрөтө бергиле, өнүктүрө бергиле, алар өздөрү өнүгөт депчи. Ушинтип отуруп, ойлоп көрүңүз, ошол убакта мен айтып аткан, азыркы айтып аткан балдардын баары азыр жумушта отурушат да. Бүт компанияларда отурушат. Көрсө, эми чындыгында ушул 3 нерсеге басым жасаш керек экен да. Анан ошон үчүн да мен сизге сунуштаганым ошол болду да, балдарга өз алдынчалыкты үйрөтүш керек да. Башында туура багыт берели, биз баягы мынчалык мен баягы чыштап койгончолук чыштап койбойбуз, проекттерди көрсөтүп беребиз. Анан туура башкаруу дегеним, экинчи пункт туура башкаруу дегеним бул баягы биздин динибизде деле бар, аз болсо дагы дайыма токтобой турса, туруктуулук да. Мындайча айтканда бүгүн аябай жакшы мотивация көтөрүлүп туруп бүгүн иштейбиз дагы, анан бир жума иштебей койсоң, эми бунун эч кандай деле эмеси болбойт да, пайдасы болбойт. Бирок биз проекттерди берип коюп, күндө 15 мүнөттөн биздин проектный менеджерлер чыгып алып, кана эмнени кылдың, каяка жеттиң, 15 мүнөт. Бул стендаптар, мисалы, американецтер муну уже колдонот, билесиздер. Бүткүл дүйнөдөгү чоң компаниялар колдонот. Анан күндө 15 мүнөт ошону текшерип, бир жумада бир сөзсүз түрдө баягы презентация кылдырып, ушинтип циклично башкаруу, бул мен ошо экинчи түрдө айтып атам. Экинчи түр бул ошо туура башкаруу да. Анан эми атмосфера баары бир офистин атмосферасы, мен буга чейинки офистин сүрөттөрүн кийин буюрса ушул жерге баягы видео катары коюп койгонго аракет кылабыз, бирок мен болгон акчамды, болгон аябай ушу мен азыркыга чейин эстейм. Жанагындай ошол мен биринчи IT компаниялардан көргөн пуфиктер, жанагы бинбек деп коет го, пуфиктерди заказ бердирдим атайын, балдар баягы свободно жүрсүн деп. Анан атайын лофт стилдеги столдор, мониторлорду алдырганга аракет кылдым. Балдар буга атмосфера түскөнгө аракет кылдым да. Мен баягы мурунку офистеримдин сүрөттөрүн да уже айттым, койдурам. Ал жерге киргенде чындыгында атмосфера сезилчү, балдар иштеп атат. Мага келген балдар айтчу да, сен чоң IT компанияң бар деп, сен миллионерсиң деп берчү да. Бирок болгон чындыгында атмосфера болчу да, көрүнүш эле да. Бирок 50дөн ашык бала, канча 56? 56 болду. Мындай эмесинде алар жакшы карьера баштап кеткенине жакшы себепчи болуп ошол түрткү болду да. Чынында эле ошол атмосфера адамга башкача неме кылат да. Анткени жана айттык го, ошо кыргыздар мисалы үчүн Америкага барганда биринчи таксиде иштеп жүрдү да. Анан такси иштегенде неме болчу да. Бул бир айла жоктун баягы мурда барып жайгашкандар ушу таксиден жакшы бир маянат таап ошол жактан жашоо кылып аткандыктан, анан калгандар да бул жакта жакшы деп ушинтип атты да. Анан башка жактарда, мисалы айтиде же башка жерлерде мындай мүмкүнчүлүктөр бар экенин ал убакта эч ким да кабар бербеген да. Болсо эгер мен барганда ошондой мүмкүнчүлүк бар экенин уксам, анда дароо эле ошол жака мен аракет кылмакмын да. Просто мен андай нерсе уккан эмесмин. Биз качан укканда, кийин 2014 уктук да, ушундай мүмкүнчүлүк бар экен, курста окуп кирсе болот экен дегенде, ошол замат чуркап барганбыз да биз. Анткени биздин максатыбыз Америкага барып таксиде иштеш эмес эле да. Ошондой бир офисте, анткени ушу таксиде жүрүп дагы офистерден адамдарды алабыз да. Анан карап, биз деле ушундай жерде атмосферада иштесек деп, анан
кийин буйруган кийин кирип иштедик. Ичинде чынында башкача эми ал жак офис болгондуктан офиске киргенде баягы сен настройкаң мындай ошого жараша болот да. Киргенде мына бир иштеш керек. Ойлонуш керек, муну кылыш керек депчи. Анан элдин баардыгы ошондой немеде жүрөт да. Эми базарга барсаң башкача болот. Мисалы, элдин баары сатып алат го. Башка жерден башкача болот. Чынында эле ошондой атмосфера түзүп алсаң, анда бир жакшы неме да. Түрткү болот адамдардын да иштегенге ошол жерден ойлонгонго дагычы. Анан бул офис тууралуу сөз болгондо азыркы учурда биздин Бишкектеги офистер да аябай өнүктү. Мисалы үчүн мурун мен бир чоң IT компанияда иштегем. Кыргызстандагы эң чоң IT компания болчу. Ошонун офиси биз үчүн аябай Бишкек үчүн вау болчу да. Бүт компаниялар жөн эле офисин көрүш үчүн келип кетишчү. Бирок азыр мисалы үчүн технопарктын офиси, коворкингдер, ололо, банктардын офистери, open space'тер мисалы үчүнчү аябай жакшы деңгээлге чыкты. Программисттер үчүн креслолор, жаткан креслолор, ойногон креслолор, турган креслолор, алар үчүн мониторлор, столдору, баягы көтөрүлгөн түшкөн столдор, булардын баардыгы бизге жетти. Мындайча айтканда биздин азыркы учурдагы компаниялардагы, банктардагы офистердин атмосферасы аябай сонун. Жакшы, анан дагы бир неме да, ушул азыр булар бүт мындай булардын өнүгүп кеткенге жакшы түрткү берген нерселер да, анан бирок көп суроолор мындай да келет да. Мен программист окусам, жумушка киремби депчи. Эгер жумушка кирсем эле окуйюн депчи. Ушул нерсе мисалы үчүн сиз кандай мындай неме кыласыз да? Жумушка кириш алабы? Мисалы үчүн Кыргызстанда. Жумушка мындайдан баштайлы. Мына мен азыркы учурда бир банкта 70ке жакын программист иштеген бир командадан башкарып атам да. Чындыгында 70ке жакын. Биз азыр ошол команда, ошол банкта бир жагы мен калп айтпасам 15 позиция 2 айдан бери ачык да. Жабылбай турат. 15 позиция да. 15 позициянын ичинде Java'сы бар, программист, JavaScript бар, мобилка бар, iOS, Android бар, менеджерлер бар. IT-нин тармактары да. 15 позиция. Эми мен бул азыр бир эле банк жөнүндө айтып атам да. Кыргызстанда мындай баягы Кыргызстандын деңгээлиндеги гиганттардан, чоң эмес баягы, бирок Кыргызстандын деңгээлиндеги гиганттардан бир жагы эле 10 да. Макул көп санабайлы, 10 деле санайлы. 10осунда 15тен эле санайлычы, көп эмес. 150 ваканттык орун акыркы 3 айдан бери жабылбай турат деген сөз да. Бул эмне деген сөз? Бул рынокто ошол 150 ваканттык орунду минимум да, бул азыр биз болгону банктарды эле алып атабыз. Башка IT компанияларды алган жокпуз. Андан сырткары стартап компаниялар бар, андан сырткары толтура жумуш берүүчүлөр бар да. Биз азыр мындай үстүнөн эле кичинекей бир нерсени алып атабыз да. 150 ваканттык орунду жаба турган киши табылбай атат деген сөз да. Анткени ал жерлерде жумушчуну издеген атайын менеджерлер бар да. Алар каяктан издешет? Бүт каналдардан издейт да. Телеграмдан издейт, WhatsApp'тан издейт, LinkedIn'ден издейт, Headhunter'дан издейт. То есть кайсы жер ачык болсо, ошол жакка кирет дагы бүт жерди казып чыгат да. Бул эмне деген сөз? Алар Кыргызстандагы болгон IT мындайча айтканда кесиптин ээлерин казып чыгып атат да. Анан өздөрүнө талапкерди таппай атат да. Андай жок. Таппай атат. Мына мен бир мисал сизге 100%, мына эч кандай эмес жок. Бир реалдуу кейс да. Ушул мен иштеп аткан ошол банкка биз акыркы 4 ай эмес, 6 ай, 1 жыл экен. Ойлоп көрүңүз, 1 жылдан бери 3 башкаруучу таппай атабыз да. 1 жыл, ойлоп көрүңүз. 1 жылда эмнен 1 жылда Казакстандан, Кыргызстан иштен таппай, Казакстандан алып келип иштетишти. Ойлоп көрүңүз, IT-деги башкарууну билген көп деле нерсе сураган жокпуз. 1 жылдык опыту болсун, же 2 жылдык опыту болсун, жок дегенде. Ошондой эле. IT-деги башкарууну билсин, калган өзүбүз үйрөтүп алабыз деп атабыз. 1 жыл болду. 4 позиция жабылбай турат. Демек бизде мындай бир аябай профессионал болбосо дагы бир жакшылап үйрөнүп, бир кызыгып аракет кылган адамдар аз болот. Аз. Анан бул жерде мындай дагы жөндөм керек болуп атат да. Өзүн сата билүү. Бул аябай чоң маселе. Стажировканын бир немеси ошо. Стажировканын бир багыты аябай чоң багыт бул дагы.
ушуну аябай жакшы даже резюме да жасай ооба албайт. резюмесин жазай албайт, өзү билет, Кылганын мен айтып бере албайт. көрүп турам да, программасын жазып атат, сонун жазып атат. Буга чейин уже 10 проектте иштеген, мисалы үчүнчү. Бирок бир компанияга барат дагы такыр өзүн айта албайт. Эми ой, курс бүтүргөм эми. Ушундай биз баягы Кыргызстанда менталитети да биз өзүбүз мактана албайбыз да. Аз сүйлөйбүз. Ооба. Биз мындай сата албайбыз да өзүбүздүчү. Ошол да көйгөй болуп атат. Анан айтып атпаймынбы, мен ушул ваканттык позицияны жаба албай атабыз да. Биз азыр бир эле банк жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. А бирок мисалы үчүн жөн эле бул ачык маалымат да. Муну азыр жөн эле мисалы үчүн job kg-ге кирсеңер же dev kg-ге кирсеңер күндө келип атпайбы? Эми жана сиздин суроого мен айтини бүтсөм жумушка кире аламбы деген эми жооп берилди го дейм да. Бүтөт, кирет, бирок кандай адам кирет ошол да. Кандай жөндөмдөр болуш керек? Кандай ошого жараша. Кандай жөндөмдөр болуш керек? Эми чындыгында мен акыркы мына жумушка кирген балдарды мен күткөн эмесмин. Кирип кетет. Уже кирип кетет депчи, бирок булар мына ар бир эшикти барып каккылап ачты. Бул жерде мындай да фактор ойноп кетти да. Бир жумушка кирген экинчисин тартып кете берет да. А мен сизге жана башында айтпадымбы, бир эме түзүш керек экен депчи. Баягы процесс, атмосфера, анан чөйрө. Чөйрө IT-де аябай чоң роль ойнойт. Эми муну сиз деле билсеңиз керек. Нетворкинг. Чөйрө IT-де аябай чоң роль ойнойт. Жумушка бир кирдиңби, бүттү. Сен өзүңдү жакшы көрсөтүп алдыңбы? Анан сага келип сурайт да, сага окшогондордон дагы барбы, бир экөө депчи. Анан айтат да, ооба бар, мен тартам деп ушинтип атып, мына мен калп айтпасам бир 30% биздин жумушка орношкондордун 30% бирин-бири тартып атып эле кетип калды да. Ушу мен да неме суроо беришет, Америкада мисалы кантип ушу айтыдан жумушка кирет депчи. Анан жол ушу биринчи мисалы үчүн резюме даярдаш керек. LinkedIn деген бар мисалы үчүн, ал жакты колдонгонду билиш керек, толтурганды билиш керек. Андан сырткары интервьюларга даярдаганды билиш керек. Анан кайсыл жактан жумуш караш керек, аны билиш керек. Анан баягы биздеги сөз бар го, мындай бир жеке жумушка кириш үчүн тааныш билиш керек. Америкада деле керек да. Тааныш билиш керек. Нетворкинг керек. Эгер ал эмнеге маанилүү? Мисалы үчүн бир жерде Google'да таанышың болсо, сен айтасың, эгер мага ылайыктуу вакансия чыгып калса, менин резюмемди берип кой десең, ал прямой эмнеге жанагы алып аткан менеджерге жеткизип берет да. Эгер сен антпей онлайн тапшырсаң, анда сенин резюмең эл катары кетет дагы, ал жанагы алгоритмден өтпөй калышы мүмкүн да. Резюме тандаган жерден эле, анткени ал жерде көп нерсе сенден мындай опыты көбүрөөктөр, может жакшыраак резюме толтургандарга өтүп кетти да, сеники уже биякта калып калышы мүмкүн. А сен таанышың аркылуу кеткенде сен ошол тепкичти базы өтүп, андан секирип өтүп туруп эле прямой барасың да. Бул бир неме, ошол бат жетүүнөн. Анан баягы компанияда иштеген адам сунуштап атса, бул экинчи нерсе ишеним. Сенин адамың келсе, значит сен анда булга ишенсе болот. Бунун деле баягы таанышы сага окшогон адам болот деген дагы жакшы мындай таасири менен жумушка кирип кетүү жагы бар да. Ушул жерден ошо биздин мисалы үчүн азыр Бакай банкта иштеп аткан 5-6 чакты бизден кеткен, жумуштан кеткен балдар бар. Булар бир киришкен да. Эми тааныш билиш дегенибиз ошол алайыкта мен тааныш болуп калып, менден сурап калышты. Балдар барбы, бизге ушундай балдар керек деп. Бул деле мына тааныш билиш да. Ооба. Алар мага келбегенде мен кантип аларга киргизмей келем да. Анан 5 баланы команда катары алып барып отургузгам да. 5-6 жаңылбасам. Анан азыр мына алар уже бер жагы 2-3өсү уже чоң командалардын башына туруп калышты да. Бир эле жылда, 1,5 жылда балким ушундай да. Анан бир нерсени айтып кетчү, бизде мисалы тааныш билиште анан баягы бизде эме болуп кетчү эле. Бул жумушка киргизип калат экен деп эле мындай эме болчу. Жок, бир жерде тааныш билиш дегенде, эгер сиз өзүңүздү ошол жерде көрсөтүп атсаңыз, бир талантыңызды ушу иштеп кете алат же ишеничтүү адам, мындай ишин кыла алат деген адамдарды гана мындай сунуштайт да. Отуруп эле анан кийин мени сунуштап коет экен деген дагы мындай түшүнүккө барбаш керек сөзсүздүр да. Эми бул жерде мен дайыма бизде иштеп аткан баягы стажировка кылып жүргөн, үйрөнүп жүргөн балдарга да айтам. Кыргызстанда биринчи жумушка кирүү бул өтө маанилүү да. Биринчи жумушка кирип алуу да. Биринчи жумушка кирип алыш бул, мен аларга дайыма айтам да, баягы ийгиликтин ачкычы да. Болду, биринчи жумушка бир эме көбүнчө мынтип айтам да, бекер болсо деле шаурмага иштесең деле кирип ал депчи. Биринчи жумуш анткени бүттү.
уже айтиге кирдиң деген сөз эшигин да. аттап алган. Эшигин аттап алгансың. Биринчи курска, биринчи жумушка кирдиң, мындан баштап уже стаж башталат. Мындан баштап башка тааныштар кетет. Мындан баштап такыр башкача жашоо башталат депчи. Ошон үчүн мен көбүнчө айтам, мага мынтип келип атышты көбүнчөчү. Байке $350 деп атат, кире берейинби дегендер аябай көп болду. Мисалы, байке бирөө 500 деп атат. Бирок кандай кылайын дегендер көп болот да. Анан мен башында айттым, көңүл бурба, өсө турган болсоң биринчи жака эптеп кире бер деп. Анан азыр ошолордун көбү экинчи жумушуна киришти да. Ама ары качып мына 1 жыл иштейсиң. 1 жылчы да, эчтеке болбойт. $350-500 деген бойдок адам үчүн азыр Бишкекте өтө деле жаман акча эмес да. Анан ушинтип иштеп, ошо айтайын дегеним, Кыргызстанда сиз да айтып атпайсызбы, Америкада бар биринчи жумуш аябай маанилүү. Анан ишке кирип алгандан кийин иштеп деле издей берсең. Иштеп издей берет. Анан сырткары бүттү реалдуу бир компаниянын резюмесине жазылып калат. Анан иштеген деген сөздү көргөн бүт компаниялар уже биринчи очередте, мисалы 150 киши келсе, мисалы бир ваканттык позицияга 150 кишиден ал 150-нүн биринчи 10-уна кирип калат да уже. Анткени уже иштеген опыту бар. Тажрыйбасы бар да. Анан ушул жерден жанагы реалдуу деген ушу көп немелер, мисалы үчүн стажировкага кирейин, бирок реалдуу проект иштейбизби деп сурагандар көп болот да. Анан бирок биз жана да айтып кетпедикпи, бул жерде реалдууда иштейбиз да турабы. Бирок маанилүү нерсе, бизде ушу баягы компаниялар сен реалдуу нерседе иштегенсиңби деп эле мындай сурай береби, же кандай адамдарга ошол нерсе ишеничтүүрөөк сезилеби? Бирок маанилүүрөөк жагы болот атпайбы? Сен ушул атмосферага көнүп, жанагы soft skill сүйлөө, өзүң сата билүү жагын, резюме жасаган, интервью өткөн жагын, ушул жактарда үйрөнүү да маанилүү болот атпайбы? Бизде компаниялар көбү реалдуу проекттерде иштедиң беле деп сурайт. Сурайт, бирок баягы көп нерсени үчүн чечпейт да. Муну биздикилер көбүнчө реалдуу проекттерде иштейби деп сурай берген себеби, мен мынтип ойлойм да. Баягы ошону резюмеме жазсам балким компаниялар көрүп калабы депчи. Бирок муну баса белгилеш керек да. Реалдуу проект менен реалдуу компания бул эки башка нерсе да. Ошону биздин көрүүчүлөр дагы аябай жакшы түшүнүп алса жакшы болот да. Реалдуу проект дегенибиз бул жөн эле бир мисалга айталы да, 30 топозу бар деп коелу бирөөнүн. 30 топозун башкара албай атат. Же мен убагында бере албай атат, мисалы да. Бизде азыр ушундай бир проект жазып атабыз. Сүтүн санай албай атат, мисалы ушул сыяктуу 30 топозу болгон бир чабан келип эле бир реалдуу проект заказ берип атат да бизге, мындай карагандачы. Ушуну автоматизация кылганга мобильный приложение жазып бергиле депчи. Эми ушуну азыр мисалы талкуулап көрөлү да. 30 тиги топозу болгон бир малчыга проект жазап бергенин канчалык деңгээлде компанияга эме болушу мүмкүн да, кызык болушу мүмкүн. Реалдуу проект дегенибиз ушул да. Реалдуу проект, мисалы $5,000 бир проект жазап бергиле деп келет. Серверге жүктөгөн бир, же болбосо бир вебсайт жазап бергиле дегендер болушу мүмкүн. Бирок реалдуу проект ушул. Биз мисалы биринчи жумушка кирүү өтө маанилүү дегенибиз бул биринчи компания, реалдуу компания уже бул башка. Анткени аякта айлык маян алып атат, процесстери иштейт, ал компания катары регистрация болгон, ал плюс-минус башка компаниялар кандай баягы талап коюп атса, булар да ушундай талап коюат деген сыяктуучу. Бул жерде уже 100 эсе чоң деген сөз да. Ар кандай процесс болот албакта деп. Ооба. Туура, ошол мен дагы мындай ошону түшүндүргөнгө аракет кылып атам да. Силерде бул жерде реалдуу проектте иштегениңиз, силер кандай процессте иштегенди үйрөнгөнүңөр мындай көбүрөөк маанилүү болот депчи. Анткени компаниялар силер ошо бар бул жерде стажировканын мааниси эмне? Барып көнүп кетүү, ошол жерге иштеп кетүү. Анан ошо баягы интервьюлардан өтүп жумушка орношо алуу да. Менин оюмча бизге, сиз экөөбүзгө аябай чоң талап, менин оюмча, бул балдарга программалоонун болгон циклын көрсөтүү деп ойлойм да. Мисалы курста алар фронтендти бүтөт да. Анан фронтендти бүткөн балдардын экзамендерине кирип атабыз да. Алар эмнени көрсөтүп атат? Алар верстканы көрсөтүп атат. Анан жок болгон эле бир API-ге байланып атышат. Мисалы да, мындай бир образын айта турган болсок, жок болгон эле бир API-ге кайрылып бир вебсайт жазып атышат да. Бирок биз компанияда кандай иштейт билебиз да. Компанияда программалоо анализден башталат. Аналисттин суроолору болот.
дизайнда чийилгенде туура эмес чийилип калат кээде, анан ал кайра чийилет, же болбосо туура эмес чийилген дизайн менен кээде разработка болуп кетет, анан ал кайра жаңы дизайн менен разработка болот, мисалы үчүнчү верстка болот. Анан разработка бүткөндөн кийин тест болот, тесттен өтпөй калат кээ бир коддор. Анан тесттен өткөн коддордун баары анан жүктөлөт сервергечи. Ал өзүнчө концерт. Да, ал өзүнчө концерт. Мен балдар биздеги стажировка кылган балдардын мен ойлойм эң күчтүү жери эми бир 80% серверге өз алдынча жүктөгөнгө даяр болуп калыш. Даяр буларчы. Анан биз бул жерде мындай маселелер бар да. Негизи сервер эмне? Көп түшүнбөйт да, мисалы үчүнчү бир фронт-энд разработчик болуп жүргөн көп деле түшүнбөйт сервер эмне. Серверде порт эмне, IP адрес эмне, ачык эмне, жабык эмне, мисалы үчүнчү. Жабык IP адреске кантип кайрылам мисалы, же ачыкка кантип кайрылам мисалы. Анан аларды кантип бири-бири менен интеграция кылам. Ушул маселелерди биз менин оюмча стажировкада ушул деңгээлге жетишибиз керек да. Ушул деңгээлде балдар өз алдынча өзүнүн компьютерин сервер катары колдонуп, мисалы бэкэндчиктер өзүнүн компьютерин сервер катары колдонуп, фронтендчиктерге сервер кылып берип, фронтендчиктер өзүнүн кодун бир серверге жүктөй ала турган деңгээлге алып келишибиз керек. Ооба, толук процесстер көрүп түшүнө алганда бул бир реалдуу проекттен дагы маанилүүрөөк болот да. Анткени бир реалдуу проект мунун баарын камтып алышы мүмкүн да. Айтып атпайбы, мисалы бир 30 топоз болгон чабанга мунун баарын кереги жок да. Программа жазайсың, жүктөп бересиң, балким серверге, балким тиги жана бүттү. Ал даяр. Бирок балдарга муну көрүш бул өтө маанилүү деп атайм. Биз ушуну пландашыбыз керек да. Буюрса эми пландарда баары эле ушулар камтылган, анан баягы процессте дагы көрөбүз, калышы жерин кандай кылабыз. Анан биздики азырынча ушул 2 күн офисте, калган күндөрү онлайн түрдө мындай ушул адамдарга ыңгайлуу болуш үчүн дагы анан онлайн иштөө, анткени онлайн иштөө тартибинде үйрөнүшүбүз керек экен бир жагынан. Бул ошол жака дагы жардам берет, анткени азыр сыртка адамдар мындай иштеп ушу Кыргызстанда отуруп алып иштей алса, демек ошону азыртан үйрөнүшсө, демек ал жака да иштеп кеткенге жакшы мындай. Биринчи маселе менин оюмча ошол. Биз онлайнга үйрөтүшүбүз керек, онлайнга көнүшүбүз керек. Пандемияны муну көрдүк. Анан онлайн иштөө негизи мындай офлайн иштегенге караганда аябай эле башка да. Мен мынтип башында 5 жыл уже опытым болуп, 5 жыл тажрыйбам болуп, биякта баягы IT компаниялар иштеп жүрүп, анан өзүмө кыялдана баштадым да. Үйдө отуруп алып, көлдүн жээгинде отуруп алып иштесе болот экен. Ошондойго деп 1 жыл компанияга мындай издедим да. Сырттагы компанияларга бердим. Азыркыга чейин эстейм, 50 эме жиберсем, 50 резюмемди 50 жолу жиберсем, 50 жолу отказ алып турдум да. Анан 51-чисинде мени 3-чү турга чейин чакырган да. Эстейм, анан ошентип атып, баягы аны көрдүм да. Анан менин оюмда ошол убакта мындай болчу да. Эми офиске барбасаң, эртең менен туруп алып сөзсүз түрдө жуунуш керек эмес, сөзсүз түрдө кийиниш керек эмес, анан сөзсүз түрдө пробка менен офиске барыш керек эмес, анан кайра офистен чыгып алып үйгө келиш керек эмес. Аябай оңойго деп сезилчү да. Бирок ал жагынан оңой болгону менен онлайн иштөөнүн аябай оор тараптары бар да. Мисалын айта кетсек, мисалы мен биринчи жолу мага мынтип айтышты да. Мынакей командаң, ушулар менен сен күндө 15 мүнөттүк баягы стендап өткөрөсүң депчи. Анан мен кирдим. Эч кимиси баягы камера күйгүзбөйт, анан программисттер кирди, отурат, бүт барып баягы кошулду да. Анан мен мандрашмын да. Не кылам? Анткени мен алардын жүзүн көрбөй элемин, эмоциясын көрбөй элемин, алар эмне жөнүндө ойлонуп атат, кандай кишилер, эч бирисин көрбөй элемин да. Ал жерде жөн сен өзүң менен өзүң сүйлөшүп аткандай бир тынч комнатада отурасың, наушник ченин. Анан баштадым да, здравствуйте. Эч ким жооп бербейт да. Көрсө ушундай экен да. Мынтип баштап кетип берет экен да, көрсөчү. Добрый день, коллеги. Давайте сегодня начнем депчи. Жооп күтпөйт экенсиң да. Алар деле сага жооп бербейт экен да. Көрсө бул онлайн иштөө форматынын бир мындай жолдору экен да. Сен эч алар жактан жооп берип койду, бирок сен укпайсың. Биякта биз баягы мынтип көнүп калгам да. Менин астымда 5-6 киши турат, офисте отурабыз. Анан кандайсыңар, жакшысыңарбы? Жакшы. Башында бир аз баягы алакол сурашып, ал жерде андай эмес. Анан ошондо аябай стресс болгон башында. Онлайн иштөө ушунун сунушусу менен оор да. Анан мисалы экинчи нерсе, кыйналган нерсе мындай болгон да. Биз мисалы бир нерсени түшүнбөй атсаң, компьютерин көтөрүп бара калып, же болбосо кагазга чие калып, жанына бара калып, же түшүндүрө калып, же болбосо ал түшүндүрө калып, сүйлөшө калабыз го. Ушул нерсени онлайн кылуу
бул күнгө чейин оор да. Баягы инструменттер бар эмеспи? Экраныңды бөлүшө калып, анан экрандан чийип сүйлөшүп, экрандан могу нерсени депчи. Бул нерселерге көнмөйүнчө башында аябай барьер катары сезилет да. Эми ал деген Америкада да мен кантип Америкадагы отуруп алган кишиден түшүнбөй аткан нерсемди сурайм депчи. Анан мындайча айтканда онлайнга иштетип, онлайндагы балдарды үйрөтүүнүн мааниси бар экен да. Биринчиси, анан экинчиси бул неме да, эмне деп койчу эле, практичный да. Мындайча айткандачы, биз сиз экөөбүздүн канчага күчүбүз жетет? 30 кишиге балким жетсе жетет, жетпесе жетпейт да. Балким биздин компаниябызга келип бизден баягы тажрыйба алабыз дегендер 300гө жеткенде кантебиз? Дагы бир бектен анан дагы бир чолпон керек болот да, же 5 керек болот да, мындайча айткандачы. Ошон үчүн онлайнда бизге андай кереги жок да. Биз онлайнда дайыма баарын чогултуп алып, белгилүү бир системаны коюп, анан ошол жака иштегенге үйрөтүшүбүз керек да. Анан биздин да бир максатыбыз мындай болот да, билдирип коелу, что баягы өзүн көрсөтүп, англисче билген же орусча билгендерди ушу эң бери жагы СНГга, андан ары Европага же Америкада мүмкүнчүлүктөр чыкса, ал жакка дагы мындай орношторго жардам берген аракет кылабыз. Ушул нерсеге дагы максат алып атабыз. Анан бул нерсеге онлайнга көнүү дагы чоң мындай жардам тиет да, жакшы болот да. Ал жер мындай сиз деле өткөндө айткан, мен де айтып атпаймынбы, мен мисалы канча компания, 4-5 компанияда, сырттагы компанияларга иштесем, бир да коллегамды көргөн жокмун да. Мынтип мындай жүзмө-жүз көрүшкөн жокпуз да. Балким кээде видео ачылып калган, бирок мен өмүр бою видеосундагы мындай сүрөтүндө көрбөгөн коллегалар менен иштештик да. Алар менен кадимкидей бир суроолорду чечип дегендейчи. Анан баягы бирок максатыма жеттим. Көлдүн жээгинде жатып алып иштеген күндөр болду. Меники деле пляжда жатып алып. айтиге киргендейин эле канча бир жылга жетпей эле пандемия башталды дагы. Андан кийинкиси жалаң онлайн өттү меникичи. Жалаң Gap компаниябызында онлайн интервью кылып эле онлайн кирип, ал жактан менеджерлерим менен сүйлөшүп аттым, баары менен иш кылып атты, айлык алып, баары бүтүп атты. Канча 3 жылдай. Бир жолу да бирөөнү да мындай живой көрбөдүм да. Бирок 3 жыл иштеп койдум да. Ошо жана айткандай эле керек болгондо жанагы Zoom жана башка колдонуп, дароо чага калып суроолорду берип, ошол жерден чечип, экран бөлүшүп, ушундай нерселерде көнүп. Анан дагы бир кыйынчылыгы эмне болот да, адам онлайн иштегенде баягы жанагы коллегалар, башка атмосфера жок дагы бир аз мындай продуктивность түшүп кетүү дагы немеси бар. Ооба. Анан муну биз бир жагын дагы ала кетишибиз керек. Баштап аткан айтиге кирип аткан адамдар баары мындай тажрыйбасы жок, анан баары муну түшүнө бербейт да. Бул оор болушу мүмкүн да. Баардыгын бат эле онлайнга көнүп кетишчи. Биз ошон үчүн гибрид кылып атабыз да, жумасына 2 жолу деп. Андан сырткары биз онлайн дегенде мисалы сөзсүз түрдө үйдөн отуруш керек эмес, офиске келбегиле деп элебиз да. Офис дайыма ачык болот, офиске келип иштегиле деп атабыз да. Анан колдон келишинче мына ушул жерден дагы биз баягы көрүүчүлөргө кайрылып кеткибиз келет да. Бизге стажировкага келгендер көбүнчө өзүңөргө бир чөйрө команда кылганга аракет кылып, команда менен иштегенге басым жасаш керек экен да. Анан баягы команда менен сөзсүз түрдө баягы офлайн болуп иштеп, офлайндагы биздин офиске келип иштегиле, офистен баягы менторлор менен көрүшкүлө. Бирок биздин алып кетели деген максатыбыз ошол сөзсүз түрдө онлайнды да үйрөтөлү деп атабыз да. Анан бир жагы баягы неме да, мен айрыкча сиз айтып кеттиңиз, ушу жаңы баштап аткандарга сөз көбүрөөк келгенге аракет кылгыла деп айтат элек да. Анткени офис ачык, келип ушу биз жок болсок дагы ошол жердеги командаң менен чогулуп, ошолор менен иштешип, мындай чөйрөгө көнүп, жана бири-бири менен баарлашып, мындай кокус бир жер иштебей жатса, ошону мындай чогуу чечкенге аракет кылып, мындай бир командный бир дух пайдаланганга аракет кылып, өзүңөр да ошол көнгөнгө аракет кылыш керек да. Эгер онлайн иштөө болгону качан силер ошо бир мүмкүнчүлүк болбой, такыр болбой калганда эле келбей эле үйдө отурбасаңар, а так көбүнчө офиске келгенге мен жаңы баштап аткандарга чакырат элем ошол. Кошулам мен дагы. Анан могу бизге жазылабыз дегендердин арасынан мындай кызыккандардын суроолорунан бири ошол, мисалы үчүн силерден эмнени үйрөнүп чыгабыз, анан бүткөндөн кийин мисалы канча убакыт, анан бүткөндөн кийин кандай болот, жумушка кандай процесс менен киребиз, канча убакытта кире алабыз деген, же силердин мындай жыйынтыгыңар кандай болду, мурдагы опыттарыңар кандай болду деген да суроолор болуп турат да. Бул суроого ошол биздин бир жыл өткөн жыйынтыкка, тажрыйбага таянып туруп ошол мисал катары келтирип жооп берейин да. Бизден эмне үйрөнүп чыгышат? Биринчи орунда бул теорияны күчөтөт да. Теорияны күчөтөбүз. Эми курстан алган теория чындыгында
жумушка кирүүгө жетишсиз. Муну баарыбыз түшүнүп турабыз да. Анткени теорияны биз практика менен күчтөшүбүз керек. Анан биз баягы башка тармактар менен салыштыра кетсек, теория менен практика аякта мындай эки башка аябай башка нерселер да. Мисалы баягы банкта келе турган болсок, мисалы кандай деп эсептеп берсем сизге, жакшы бир тармактан мисал келтирели. Мисалы экономика дейли. Экономисттер эмнени үйрөнөт? Теорияда инфляция кандай иштейт? Мисалы инфляция кандай болот, кантип деген сыяктуу. Практикага келгенде алар такыр башка нерселер менен баягы кездешет да. Доллардын түшүп кеткени, рынок дизилдешет, жана башка болуп атпайбы? То есть бияктагы экономикадагы теория менен экономикадагы практика бул эки башка нерсе болуп атпайбы? Программированияда теория менен практикадагы аябай бири-бири менен журулушуп кеткен да. Муну сиз да жакшы билесиз. Теорияны мисалы практикада бир суроону чечип келатып эле ошол нерсени кайра теорияга келип такаласың да. Кайра теория менен издеп, кайра теория менен чечесиз. То есть бизде программированияда жакшы программист болуш үчүн теорияны дагы, практиканы дагы аябай жакшы журулуштуруп үйрөнүп алыш керек да. Бизден үйрөнө турган, бизге келгендердин үйрөнө турган эң биринчи нерсеси бул теорияны биз күчтөйбүз, толуктайбыз жана бекитебиз. Бул биринчи бере турган нерсебиз. Экинчи бере турган нерсебиз бизде баягы азыркы учурда аябай маанилүү болуп өнүгүп келаткан soft skill деп коебуз го. Мындай адамдарды өзүн өзү сата билүү, презентация кылуу, адамдар менен баарлашуу, негизи эле мисалы башка бир адамды сезе билүү деген сыяктуу толтура сезимдер. Муну биз практикада көрүшүбүз керек да. Муну эмнеге айтып жатам? Мисалы биз баягы командага бөлбөдүк азыр, командаларга бөлдүк, проекттерди кылып атабыз. Анан ал жерде биз эмнеге күнүнө 15 мүнөттүк стендаптарды кылып атабыз? Стендаптар мен билем, ушундай программисттерди билем, стендапка кирип жөн эле өзүн кечээ эмне кылганын, бүгүн эмне кыла турганын, кандай проблемалар бар экенин күндө айтыш кээ бир адамдар үчүн, интроверт адамдар үчүн, soft skillдер өнүкпөгөн адамдар үчүн бул чоң проблема. Муну жеңиш керек да. Анан биз ушуну жеңдиргенге аракет кылабыз. Айта албайт. Кечээ эмненин үстүндө иштегенин сөздү сөзгө улап, ошол нерсени башкаларга жеткиликтүү түрдө айта билүү бул көп программисттер үчүн проблема да. Ушул нерсени үйрөткөнгө аракет кылабыз. Анан бир жумада бир сөзсүз түрдө кылган ишин презентация деп атабыз. Бул дагы чоң жөндөм да. Чыгып мен кечээ күнү мына ушундай мен бул жерден бир андай кээ бирөөнө күлкүмүштүү сезилиши мүмкүн, бирок чындыгында бүт элек проектинин IT'де мисалы үчүн мен заказ алган болсом $10,000 мисалы, $10,000 $5,000 бир бөлүгү бүткөндө барып алып кетишим керек да, мисалы үчүнчү. Бирок ошол бөлүгүнүн 10% бүткөн болсо дагы ошо 10% барып көрсөтүп туруп $5,000 алып кетип калган учурлар болгон да. Бул эмне? Бул толугу менен soft skill да. Мындай кылганыңды мактана билүү да. Ошол кылганды жактай билүү, кылганыңды көрсөтө билүү да. Биздеги балдардыкы көбүнчө мындай болот атпайбы? Мен мындай эле кылып койгомун депчи. Мындай аз көрөт. Аз көрүшөт да, өзүнүн сонун кылган, мисалы страничкасы, дизайны, код жазган коду мынтип айта албайт да, мен мондай код жаздым, 5 саат короттум, түндө уктаган жокмун деген сыяктуу нерселер жок да. Менде ушундай болгон өзүндө. Мен ушу жаңы Apple-га киргенде бай мен деле кыргызмын да. Ошо стендап болот, анан барабыз. Мен толтура өзүм фронтенд өзүм эле болчумун. Көп нерсе кылам да. Анан жанында мен менен чогуу эле бирөө кирди. Ал бэкенд болчу, бирок бэкенд ал көбүнчө эле бош отуруп эле анан имейлдарын жана электрон почтаны чукуп ушунтип эле нерсе сүйлөшүп ушунтип эле жүрчү да. Анан жана стендапка барганда эле тиги ооз тынбай эле айтып, мен буга электрон почта жөнөттүм, буга минттим, тигинтим деп тим эле угатып бул толтура иш кылып салгандай элестедим да. Мен кече муну кылгам. Хотя мен жумушум андан канча эсе көп да, бирок ошентип айта албайтмын. Анан кийин мен дагы карап, берден деп сүйлөп мындай өзүң кылганыңды айтып бербесең, эртең жумуштан эле кетишиң мындай. Жок, бул өтө неме болуп кетет экен. Өтө күчтүү, өтө керек болгон жөндөм да. Мисалы биздин программисттердин азыр деле байкайм, мисалы банктарда көп программисттер, күчтүү программисттер бар. Кирет ушинтип коет да, башын жерге салып, мен мындай эле кылып койгом. Ошо аз көрө берет да. Аз эле мынтип эле, ал ты же вот это, оказывается, сделал деп, мисалы үчүн аябай чоң бир нерсе мактап атсаң,
да мындай эле коом дегендер да ушундан алысташ керек да. Анан мунун кийинки жери неме да, баягы команда сенин точно анык эмнеде иштеп атканың, анан кандай проблема туш болуп атканын бардыгы бир мындай синк мындай билип турат да, ошо айтып тургандачы. Айтпасаң билбей калат да. Билбей калат. Анан ошон үчүн ушул нерсе маанилүү да. Биз ошон үчүн жанагы практикадагы киргизип аткан нерселерибиз башкаруудагычы 15 мүнөттүк стендаптарыбыз, бир жумада 2 жолу жолугуп атканыбыз, бир жумада бир презентацияларыбыз ушул нерселерди алат. Бул экинчи алган нерсеси. Анан үчүнчү алган нерсеси бул чындыгында биздин чөйрө нетворкинг да. Мен сиз менен иштешип аткандын, силер мени чакырып атканыңардын себеби дагы биринен бири бул ошо менин тааныштарым. Мындайча Кыргызстанда аябай көп банктарга, аябай көп жакка кирип чыктым. Анан азыркы учурда Кудайга шүгүр баягы бардык эле банктардагы үстүндө баягы программисттеринен үстүндө тургандарын көбүнчө биздин энелер же болбосо биз менен тең курактуу, биз менен чогуу баштаган балдар ошол жерде турушат да. Анан көбүнчө биз мен мисалы 56 баланы жумушка бизден келип орношуп кетишкен болсо көбүнчөсүн мен мынтип учурлар болду да. Мен чалып силерде ушундай вакансия ачык экен, мен бир 2-3 бала жиберейин, ошолорду көр деген мен көп кишиге чалдым чындыгында. Мисалы мен М-банкка чалган учурлар болду, Бакайга чалган учурлар болду, Бакай банкка, Байтүшүн банкка чалган учурлар болду, Оптима банкка чалган учурлар болду, Ошкага, Мойо азыр О банк болуп калды, Ошкага чалган учурлар болду. Анан ал жактагылар эч мындай отказга жок да, анткени аларга киши керек да. Андан сырткары бизден кетип атса бизди билишет. Анан барышат, өтпөй калгандар да болот туура. Муну баягы айта албайм да, бизден балган баары өтүп кеткен. Бирок сиз мүмкүнчүлүк берип атасыз. Да, мүмкүнчүлүк берип атабыз да. Барат, кирет, өзүн өзү көрсөтөт, өтүп кеткендер болот. Мүмкүнчүлүк алыш кыйын да. Да, мүмкүнчүлүк алыш кыйын. Бизде ошол нерсени алышат. Андан сырткары ошо бизден бүткөндөн кийин негизи кандай нерселер болот дегенге мындай кыскача жооп бергим келип атат да. Бизден бүткөн балдар стажировкага жок дегенде. Баягы бир аз акча алып болсо дагы стажировкага менин оюмча любой компанияга кире алышат. Буну эмнеге айтып атам? Муну баягы стажировкаларда собеседование деген нерсе бар. Мисалы үчүнчү компанияларда собеседование бул өзү өтө оор да. Собеседованияларга даярданыш өзүнчө баягы биз процесс. Көрүүчүлөр үчүн эстетиш баягы гос экзамен тапшыргандар болсо, мисалы үчүн же болсо мындай оорураак экзамен тапшыргандар болсо, примерно ошол сыяктуу нерсе да. Ооба. Өлө билип турасың. Азыр мен экзаменге кирем, бардыгын жооп берем. Даярдандым, сонун 100 суроо болсо 100 суроону жаттагам. Азыр кирип туруп эле 5 алып чыгып кетем деп киресиң, бирок киргенде баарын унутуп каласың. Бул собеседование примерно ушундай нерсе. Ошого үйрөтөбүз да. Ошо Америкада мисалы үчүн бир байкени билем мен. Өзү бакалаврда башканда PhD-ге чейин мындай IT тараптан окуган да, ушул инженеринг жактанчы. Анан ошончо бүтүп дагы стартапта бир аз иштеп көрүп дагы, анан бай PhD жүргөндө проекттерди кылат да ал жактачы, лабораторияда иштейт. Ошончо нерсе кылып көрүп дагы анан айтат, LinkedIn иштеген өзүчү. Ошол компанияда ошого иштеген. Ошого кириш үчүн 6 ай даярдангам дейт да. Күндө. Ушунчалык неме мененчи. Мына ушулердин баягы интервьюга даярданат алчы, алгоритм жана башкаларга. Анан бизде ошол стажировкада ошону кантип даярданыш керек, нелер даярданыш керек, нелер маанилүү. Ал жакта анткени сен мындай билиш керек нерсе болгон нерселер бар да, ошолорду билиш керек тура. Анан резюмени кантип жасаш керек, мисалы үчүн ошол нерселерди. Ооба, ошолорду үйрөткөнгө аракет кылабыз. Анан бул көбүнө эле белгилүү болуш керек. Бизден Кыргызстандан чыккан балдар, кыздар бар, Facebook'ка кирген, Google'га кирген. Ошолордун деле интервьюларында баары деле айтып атышпайбы? 1 жылдан ашык даярдангандар болгон. 1 жылга чейин даярдангандар болгон. Бул чындыгында компанияга кириш өзү оор. Собеседованиядан өтүш, анан собеседование биз бир эле жолу собеседование өтүшкө кирип кетпейт да. Анын этаптар болот, биринчи этап болот, экинчи этап болот. Анан этап көтөрүлгөн сайын оорлой берет да. Биринчисинде балким HR менен сүйлөшсө, экинчисинде уже специалист менен сүйлөшөт, үчүнчүсүндө уже башкаруучусу менен сүйлөшөт, төртүнчүсүндө команданын өзү менен сүйлөшүшү мүмкүн. Ар кандай заданиялар бериши мүмкүн программисттерге. Ушул жерден отуруп менин көзүмчө код жазчы деши мүмкүн, мисалы үчүнчү. Анан ошолордо ошол убакта биринчи очередте адам психологически өзүн жоготпош керек да. Билгенин унутуп калбаш керек да, мындайча айтканда. Анан ал үчүн эмне кылыш керек? Пат-паттан собеседованияларга кирип туруш керек. Практикалык. Мен мисалы үчүн бизге келген балдарды, мисалы 1-экинчи, 3-айдан кийин мен айтчумун,
болгон жака собеседованияга кире бергиле депчи. Өтпөйсүңөрбү, эчтеке болбойт, бирок кийинки опыт болот. Опыт болот деп. Собеседованиядан келип настроениясы түшүп келген балдар болчу, ыйлап келген кыздар болчу. Эми бул тажрыйба да. Ушуну көрүшөт, ушуну алышат, Кудай буйрса. Анан ушинтип отуруп, анан айтиге киришет. Анан стажировкада бир плюсу мындай да, ошол мисалы үчүн ошондой убактарда баягы адамдар көп сынып калат да. Баягы бир эки интервью өтпөй калса, болду, менде болбойт экен деген көбүнчө ошондой. Стажировкага келип отурганда дагы мындай, эгер келе берсе, баягы кайра атмосфера кошулат дагы. Кийинки кайра биз мындай улам түрткү берип турабыз, эч нерсе болбойт, давай кийинки даярданыр, ушундай болуп турат депчи. Бул нерсе бир жагынан жардам болот. Анан биз жанатан бери өзүбүздү да тааныштырып, бүт айтып бердик эмне кылганыбызды. Биз баягы жөн эле бир бизнес кылуу үчүн башка сферадан келип эле кылып аткан жерибиз жок да. Мен өзүм аралашып иштеп келген, Чолпонбек мырза да өзү аралашып иштеп келген. Ошол айтып берип аткан нерселерибиз да, биз мындай реалдуу нерселерди айтып берип, ошого мындай даярдаганга аракет кылабыз. Акыркы мындай конечный силердин бара турган жериңерге мындай бошча жол көрсөтүп жеткизгенге мындай толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деп. Анан жыйынтык катары, мисалы бизден чыгып жакшы жыйынтык көрсөткөн балдар жөнүндө бир эки мисал бере кетсем, баягы каяка барса болот, кандай жыйынтыкта жетсе болот деген таризде да. Эми айтиде кыргызда жакшы сөз бар го, үстү ачык да. Мисалы үчүн потолок жок да. Мисалы потолок Google деп коелучу макул. Потолок тетиги Америкадагы гигант компаниялар да. Ошого чейинки басып өткөн жол кандай болсо, ошонун баарына жетишсе болот да. Анан ал үчүн мисалы эмне кылыш керек? Мен аябай жакшы ийгиликке жеткен бир канча балдарды чыгардык биз. Ушу күнгө чейин, бүгүнкү күндө Эстонияда мисалы Bolt деген чоң стартап компания, азыр уже стартап болбой калды, чоң чындыгында гигант компанияда, бир канча миң киши иштеген гигант компанияда иштеп аткан бир балабыз бар. Бул бала ошо мен банк кезинде бизге стажер болуп келип, анан уже программист болуп келип иштеген балдардан. Ошол жигит бир көрсөткүч катары да. Анан мен бул жерде эмнени белгилегим келип атат? Аракет кылса, изилденсе, мен ал балага ментор коюп берген жокмун. Ал балага программированияны үйрөткөн жокпуз. Ал балага бир гана реалдуу проекттерди бердик. Жумушта кандай нерсе болот экенин талаптарды койдук. Ал бала бир гана өзү окуп үйрөнүп, аракет кылып, анан ошентип ошол деңгээлге жетти да. Бул бала бир мисал болсо, экинчилерден мисалдар, мисалы бул жерде бизде аябай көп стажировка кылып жүрүп, аягында 4-5 компаниядан бир учурда офер алган балдар болду да. Мисалы бизде Нурсултан деген бала бар болчу. Азыр деле тандап калыптыр да. Тандап калган учурлар болгон да. Мага келчү да, байке кайсысына барсам депчи ушинтип атып, азыр Кудай буйрса ошо Англияда жүрөт. Англияга кетип, Кудай буйрса, жайында кайра кайтыш керек да. Тоже IT тармагында бир практиканын негизинде жүрөт да. Дагы бир мисал бере кетсек, бизге стажер катары келип, мына кечээ күнү жазып атат мага. Байке 4 компаниядан бир учурда офер алдым. Кайсынысына барсам деп ойлонуп атам депчи. Бул эми азыр учурда ал бала Infocomдо аябай күчтүү программист негизи. Анан Infocomдон кетем деп LinkedIn'де жазып, ар жак бер жак кылып жумуш издей баштаганда, Кыргызстандагы 4 чоң компания талашып атат деп айтсак болот да. Анан ал бала мага жазып атты, байке, дагы деле баягы кеңеш сурап, байке кандай кылсак болот? Эми айлык маяна жөнүндө ушул жерден дагы баягы кызык болуп болуш керек. Менин оюмча айтидеги эң кызык маселелердин бирөөсү айлык маяна мисалы 2000-3000 доллар 2 жылдык 3 жылдык опыту болгон балдар да булар. 2000-3000 долларга иштеп аткан балдар бар да. Мына мен азыр 3 балам бар. Мен квартирада турам. Баягы бир орточо жашаган Кыргызстандагы адамдын расходун чыгарып көрөлү да, эсептерин, баягы чыгашалардын эсептеп көрөлү да. Квартирага канча кетет? Балдардын окуусуна канча кетет? Баскан турганың, андан сырткары медицина, тамак аш деп туруп баарын санай келсек, эми 3 балам менен мен примерно 2000 долларга аябай жакшы жашайм да. Айына. Мисалы квартирабызды да төлөйбүз, балдарым да окуйт деген сыяктуу да. Баягы жашаса болот деген майнда айтып атам да. Эми биз бойдок, анан 2 жыл, 3 жылдык опыту болгон бир бала жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Алар 3000 долларлык жумуштарга азыр талапкер болуп иштеп атышат да. Бул эмне деген сөз? Алар
5 жылдын ичинде үй алып койсо болот да, квартира кылып койсо болот. Эми бул айтайын дегеним деңгээл бар да. Анан ал балдардын деле мен мынтип айта албайм, мисалы ал аябай бир акылдуу үй бүлөдөн чыккан же болбосо бир мындай башкача бир гений депчи. Точно ушундай эле курстарды бүткөн. Болгон аракет кылышат. Точно ушундай эле университетти бүткөн, мамлекеттик университетти бүткөн, кадимкидей эле. Алар деле кыйынчылыктарды өттү. Кадимкидей кыйынчылыктарды өткөн. Англис тили азыркыга чейин билбегендер бар. Баягы суроолор болот го, англис тил билбесе программист боло алабы же математика билбесе программист боло алабы дегендерчи. Ал деле математикаден гений эмес, мисалы да, мындай карагандачы. Анан ошондой балдар бар. Анан ушундай суроолорго мисалы бизден бүткөндө эмне кылса болот, эми чындыгында үстү ачык. Бул бир гана бизге келгендердин аракетине байланыштуу да. Канчалык көп аракет кылып, көп изилдеп, көптүн жанына еще туура деген сөздү кошушубуз керек да. Туура аракет кылып, туура изилдеп, туура багыт менен кетсе, аябай чоңдогон ийгиликке жетсе болот, чоң ийгиликтерге. Биз мына Кудай буйрса көрүүчүлөр үчүн дагы бир маалымат катары Бектен байке экөөбүз аракет кылып атабыз. Бир эле Кыргызстандын компаниялары эмес, сырттагы компанияларда дагы талап аябай чоң. Мына рынокто талап аябай чоң. Өзгөчө мына Россиянын компаниялары бар биякта. Офистерин да ачты уже. Анткени офис ачпаса баягы кызык болбой калат экен деп, баягы хотелинг деген форматта баягы үйдөн ташап кеткенде офиске келип бири менен көрүшүп турушсун, кофе ичип турушсун деп офистерин да ачып койгон Россиянын компаниялары бар. Биз алар жөнүндө укпайбыз деле Кыргызстандачы, бирок мына өткөндө эле бирөөсүнүн офисине барып келдим. Технопарктын целый экинчи этажындагы коворкингди алып коюшкан. Ичинде бүт бар. Ошондой компаниялар бар. Мүмкүнчүлүк бар, мүмкүнчүлүк көп. Анан жаныбызда мына нар жагында Европа бар, Эстония бар, Польша бар, Латвия бар. Эстонияны көп билбейт экен. Эстония стартаптардын мамлекети да. Эстония айтиси өнүгүп кеткен мамлекет. Анан Эстониядан вакансиялар аябай көп чыгат. Бирок бир эле минус жагы бар, аякка башында барып келиш керек болот. Алар көбүнчө закону боюнча көбүнчө мынтип аябай мындай ремонт деп коет го, мындай толугу менен онлайн башында алышпайт да. Бир барып келе калыш керек болушу мүмкүн. Бойдокторго. Да, эмне болбосун, мисалы аяк барып жашаса, жакшы шаар аябай. Бойдокторго үй бүлө деле бир аз жашап кетсе болот. Тем более көрүп, ал жактын менталитетин. Ошол жакта жашап аткан балдар бар. Анан айтинин шаары ал, стартаптардын шаары, аябай өнүгүп кеткен шаар. Мисалы Таллинге көбүнчө барышат, Эстониядан Таллинге барышат да. Таллин шаарында ошол биздин көп кыргыздар ошол жакта IT компанияларда иштешет. Анан жана бир нерсени жакшы мындай белгилеп кетсиз да, мындай кандай мисалы изилдегенде же бир нерсе издегенде мындай билиш керек депчи. Мен мисалы үчүн өзүм курста окуганда мен дагы Марат Кайпов деген байке окуткан кыргыз. Өзүнүн азыр ошо Сейтек деген буткемп бар. Биринчилерден болуп окуганбыз да. Анан ал байкенин мага жардамы мен ошо технологияны үйрөткөндө эмес, мен ошо эмнени үйрөнүш керек экенин, жана кандай сүйлөш керек экенин, резюмени кандай кылып жөнөтүш керек экенин ушул нерселерди жол көрсөткөн да, менторство болгон. Мага эң мындай негизги эми технология баягы программа үйрөткөндө деле жардам мындай кыйын жерлерден жакшы болгон, бирок көбүнчө ал жактан мен өзүм онлайн курстарды, башка нерсе изилдеп үйрөнгөм, ал нерселерди мындай кошумча. Анан мага ошол жол көрсөтүү жагынан жакшы жардам болгон. Антпезе мисалы үчүн антпегенде мен мисалы үчүн дагы бир 2 жыл жөн эле баягы кыйшык жолго түшүп алып, бияка барып мындай көп убакыт коротуп коюш мүмкүн эле да. Ама стажировканы дагы баягы бир немеси мындай так сен могу жол менен бассаң мындай барасың деген мындай жол көрсөтүү да болот да. Бул туура изилдөө, мисалы үчүн искусственный интеллект чыгып атат, искусственный интеллектти туура колдонуу, аларга туура запрос берүү, мисалы үчүн бул дагы аябай чоң азыркы эме да, жөндөм да. Туура искусственный интеллектке жөн эле биз мисалы азыр мен сүрөтүмдү жасап берчи дегенди баары эле билип атат, бирок могу программаны мен жазып атам, ушул жерин мындай кылып жазгым келип атат, ошол жерге мага жардам берчи, анан мен еще мындай функция кошушум керек деген сыяктуу оор запросторду искусственный интеллектке берүү бул оңой эмес да. Муну үйрөтүш керек. Мен ошол жакындан бери өзүм ошол Эдуботта бир проектин кылып атам, өзүм ошол бир тарапта ал продуктту. Өзүм эле ошо бэкэндиндагы фронтендинда жалаң искусственный интеллект колдонуп, мындай оор жактарында бардыгын жалаң ошо менен кылдырып атам да. Демек биз ал жагында үйрөтсөк, балдар ушунчалык продуктивный болот.
баягы сиз айткандай жөн эле сүрөт чыгарып анан бир болбогон суроолорго жооп берип эмес, буну реалдуу эмнеге колдонсо болот, мындай максаты эмне бунун, канчалык биз андан мындай эффективдүү бир нерсе ала алабыз, ушул нерселерди үйрөнүп чыкса эртең бул нерсени билген адамдарга да неме суроо талап аябай өзүп көбөйүп атат, күндөн күнгө дагы өзөт деген ойдомун. Биз ошол тарапты дагы камтышыбыз керек деп ойлойм да. Ооба, буюрса ал нерселерди дагы сөзсүз карайбыз. Шолтмек мырза, аябай мынакей өзүбүздүн баягы кылып аткан ишибиз боюнча жана IT башка жактар боюнча биз тиги көптөгөн IT-ге тиешелүү нерселер боюнча мындай колубуздан келишинче мындай информация берүүгө аракет кылдык. Эми мындай бардык нерсенин дагы аягы болот дегендей, бул нерсенин да аягына келип жыйынтыктоо убагы келип калды. Анан сиздин акыркы сөз берсек. Ооба, биринчиден чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай бир площадкада көп катталуучусу болгон бир балким каналдарга биздин ойлорубуз, биздин максатыбыз, биздин кылып аткан иштерибиз тууралуу кенен айтып бергенге бир мүмкүнчүлүк түзүп атканыңар үчүн чоң бир ыраазычылык билдирем. Мен аябай үмүтүм бар. Ошол биз айткан нерселер бирөөлөргө пайда болуп, себеп болуп IT-ге кирип калса, анан мен мисалы үчүн азыр деле көбүнчө баягы балдар менен, досторум менен отуруп калганда айтам, мен могу подкасттан бир могу нерсени үйрөндүм, могу подкасттан ушул нерсени жашоомо киргизип атам депчи. Анан ошол биздин ушул подкастыбыздагы ушундай бир себептерден болсун деген үмүттөмүн. Ошол анан сиздерге да ийгилик каалайм. Чоң рахмат, сиз да ушунча убакыт бөлүп келип, биздин суроолорго жооп берип, анан чогуу иштешип, ушул иш алып баратканыбызга дагы баардык нерсеге ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, баардыгыңыздарга убактыңыздарга рахмат. Дагы буюрса, Шолтмек мырза менен жана башка IT тармагындагылар менен дагы ушундай маектер кылып, мындай IT жөнүндө көбүрөөк мындай бул жалаң эле отуруп алып эле код жазуу эле эмес экенин, бул жакта көп нерселер бар экенин дагы айтып берип турууга аракет кылабыз. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнгө чейин жакшы туруңуздар.